ал сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Бул салттын эреже катары пайдасы эмнеде? Эмне үчүн муну сөзсүз түрдө учураш керек? Ким айта алат? Суроо силерге. Учурашпай койсо эмне болот? Мисалы, элестегиле, жанагыдай салыштыралы. Футболдун оюнунда бир белгилүү эреже бар. Эрежени аткарбасаң оюн бузулат дегенде. Саламдашпай койсоң эмне бузулат? Бузулуп калабы? Пикир барбы? Ооба. Бул эми баягы сиз андан ары узап кеттиңиз. Биринчи саламдашуунун мындай негизги аныктамасы жөнүндө сүйлөшүп алалы, андан кийин анын түрүнө өтөлү. Кандай анын өзүнүн тартиби бар, улуу, кичүү, жолдо бараткан, көп, аз киши, жалгыз адам деген ал башка. Бирок биринчи саламдашуу жөнүндө. Мен дагы мындай суроо бергим келип атат. Учурашуу деген эмне? Саламдашуу деген? Учурашуу болсок, саламдашуу жаз түрүндө? Кол менен. Колун кармабасаң, учурашууга жатпайт. Экөө бирдей. Эмне үчүн учурашуу саламдашуу дейбиз? Ушул жерде дагы бир маселе бар да, анан биз эми салам деген сөздү кабыл алдык, кыргыздын сөзү деп атабыз. Чындап келгенде бул эми баягы киринди сөз, учурашуу кыргыздык. Учурга байланыштуу. Жүздөшүү дегендей да. Амандашуу дегендей. Бирок эми биз саламдашуу деп кабылданып калды, ошол түшүнүктүү айтып атабыз. Анан бул жерде ал жай суроо менен ошол эле салам айтуунун айырмасы бар. Эмнеде? Азыр кой туруңуз. Бир кезеги менен. Кайталасаңыз дагы эл уксын. Жөн эле саламдашып өтүп кетсе болот дейт. Учурашканда? Ошо айырмасы эмнеде? Кененирээк. Сиздин пикириңиз? Саламдашуу тандаган тааныбаганда эле жакшы энергия бериш үчүн, настроенияны көтөрүш үчүн саламдашып өтүп кетиң. Учурашуу эми тереңирээк. Ал жай суроо деп атам да. Мен эми учурашуу саламдашуу дегенде сөздүн этимологиясына кирип талдашып кетебиз. Маселе мындай. Ал жай суроо менен салам айтуу же учурашуу деп коелучу. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Айырмасы жокпу? Синоним. Тилчилер айткылачы, синоним жакшы нерсеби? Мен жаман көрөм ушу синонимди. Биз синонимди кээде туура эмес колдонобуз. Синоним айтылышы ар бөлөк, мааниси бир деп коебуз. Эң туура эмес, ушул жерден жаңылабыз да. Айтылышы ар бөлөк, мааниси окшош болушу мүмкүн, бирок мааниси бир болбойт. Ушуга тактоо киргиш керек. Мааниси окшош болушпайт, бирок окшош болгон үйдө да айырмасы бар. Эгер айырмасы жок болсо, эки бөлөк сөз менен атуунун эмне кереги бар? Мына сөз өзү айтып атат. Ал жай суроо, бул эмне? Салам айтуу деген эмне? Анда мындай кылалы. Саламатсызбы деп сиз айттыңыз. Бул эмне? Бул салам айтуу? Салам деген уңгусу турат да. Саламатсызбы, бул саламдашуу? Бияктан сурайчы. Жок, эмне үчүн? Суроо. Саламатсызбы деп суроо берилип атат. Ал жай сурап атабыз. Салам айтуу деген эмне? Мисалы, эми бизге кабылданып калды, баарыбыз түшүнүп атабыз. Кыргызчасын айталычы. Арыбагыла, бар болгула. Бул эмне? Бул салам айтуу. Бул каалоо айтуу. Каалоо тилек айтуу. Ушул салт. Ал жай суроо, ал башка маселе. Сурадың, ал башка. Эми саламдашуу салт дегенибиз ошол жерде бир мындай билинип билинбеген синоним, экөө айырмасы жок деп атпайсызбы? Айырмасы ушунда да. Эгерде биз бирибизди көрүшкөндө, бирибиз менен көрүшкөндө, күнүгө болобу, бир айда бир болобу, мааниси мындай, мааниге деле эмес да ал. Бирибизге жөн эле кандайсың деп койгон ал бир, эгер жакшы каалоо тилек арнаса, бул айырмасы кандай? Тилектин күчү эмнеде? Тилек деген эмне өзү? Каалоо тилек. Жок, бата ал башка. Бата башка, биз батага жетет.
каалоо тилек айтканда эмне болот? Адам өзүнүн ички жарыгы менен бөлүшүү. Арнап атпайбы? Жакшылык арнап атат. Анан маселе ооз учунан айтуу, чын жүрөктөн айтуу ал башка маселе. Бирок кантсе дагы адам мындай жаңы көрүшүп атса деле, ошол адамды көргөнүнө сүйүнүп, кубанып, ошол жакшы тилегин арнаганы бул адам өзүнүн ички жарыгы менен бөлүшүү. Экинчи тарап ошол сыяктуу эле жооп кайтарат. Мисалы, арыба десе бар бол дейт. Ал деле тилек. Эгерде арыбагын десе жакшымын деп койсо, анда жооп кайтарып. А саламатсызбы десе, эмне жообубуз кандай болот? Саламатчылык. Эмне болуп атат бул? Суроо сурады, жооп берилди. Мына ушуну көрмөк. Ал жайсыроо, ал башка. Бирок ал деле бар. Ай, аман эсенсиңби, жылдан, кыштан аман чыктыңбы, мал жан эсенби, тиги бу деген ал жайсыроо, бул жагдайын алып акалын билүү. Тилек, каалоо айтуу ушундан башталышы болсо, кезиккенден ушундан башталса, өзүң менен жарыгың менен бөлүшүү деген адамдын көңүлүн алуу, ошол менен мамилесин бышыктоо, жакшылыгын арноо деген кыскасы коомдун ичиндеги жарыкты көбөйтүү деген сөз. Бул эреже болгон. Себеби ошондой ар кандай жагдай учурларда күнүмдүк турмушта дагы бири-бири менен көрүшкөндө салт боюнча салам айта жүрөлү. Каалоо тилекти билдирели. Эринбейличи. Бир сөздө. Саламатсызбы, кандайсың дегендин ордуна, ой, арыба, барбы бол дегендей бир тилек айткылачы. Ар бир тилектин аркасында бир жылуу сезим турат. Ошол сезим адамдын жүрөгүнөн, жан дүйнөсүнөн чыккан сезим, ошол коомго арналат, же адамга арналат. Ошол ортодогу жылуу сезимдердин ортосунда анан жакшылык уйуйт. Демек, кандай салт болбосун, бул эми адамга багыштуу болуп аткандан кийин, демек коомдун ички ынтымак биримдигин бекемдөө, же болбосо мамилесин чыңдоо. Андан сырткары бул жакта мырзабыз айткандай, саламдашууда өзүнүн дагы белгилүү эрежелери бар. Мисалы, жолдо бет маңдай кетип баратат. Бирөө улуу, бирөө кичүү. Ким саламдашат? Кичүүсү. Бирөө өйдөдөн чыгып баратат, бирөө өйдө чыгып баратат. Ким саламдашат? Чыгып баратканы? Түшүп бараткан. Эмне үчүн? Мындай кылалы. Мен туура эмес берип алдым суроо. Мындай. Түз эле жерден бет маңдай жолугуп калды. Улуу киши, кичүү киши. Ким учурашат биринчи? Кичүүсү. Эмне үчүн? Улуусун сыйлайт. Тоодон карыя киши түшүп келатат, жаш бала тоого чыгып барат. Ким биринчи учурашат? Карыя. Эмне үчүн? Кичүү экенине карабастан жолуна карата. Туура айтасыздар. Өйдө чыгып бараткан адам өрдөп баратат, кыйынчылык алды да аны. Тиги түшүп бараткан адам кыйынчылык артында. Ошон үчүн жагдайда адамдын ал акыбалын карап туруп, ошого жол берүү деген сөз. Улуу башы болсо дагы, бирок биринчи оозунуп салам айтат. Бирөө атчан, бирөө жөө. Ким биринчи салам айтат? Атчан. Эмне үчүн? Себеби анын зоолосу бийик болгон күндө дагы, бирок жөө адамдан андан бая кандай десем, айырмаланып, андан тың көрүнүп, аны басынтуу иретинде эмес, тескерисинче ошо теңдик маселесин камсыздоо үчүн, ошон үчүн атчан болсо да, атчан десе түз мааниде эмес, машинечен кетип баратсаңар бирөөгө, күтпөгүлө, жөө киши салам берген. Силер биринчи салам бергиле. Бул ошол сый. Адамдын кандай акыбалда экенине карабастан, адамгерчилик баягы мамилени сактоодогу ушундай эрежелердин тереңинде эмне жатат? Коомдун ичиндеги мамилени жөнгө салууда теңдик маселесин камсыздоо. Ушул сыяктуу нерселер бар. Имаратка кирип бараткан киши, үйдө отурган киши. Ким саламдашат? Кирип бараткан. Эмне үчүн? Бир киши келди, көп киши бар. Ким биринчи саламдашат? Бир киши. Көп киши келди, бир киши отурат. Түшүнүп атасыздарбы, эмне? Макул, кеттик. Анда кийинки салт. Түндүк көтөрүү. Түндүк көтөрүүнү эми буга чейин көп эле айтылды болуш керек, Кайталоонун кажети барбы? Биздин салттуу турак жайыбыз болгон боз үйдү тигип атканда түндүк көтөрүү бул салт боюнча, эреже боюнча эркек киши көтөрөт. Себеби түндүк турак жай катары түндүк бул эң негизги тетиги. Же болбосо турак жай катары ошол боз үйдүн куту
түндүк болуп эсептелет. Түндүгү жок боз үй тигилбейт. Бир канча угу жараксыз болуп калса боз үй тигилиши мүмкүн. Бир канаты керегеси жарабай калса боз үй тигилиши мүмкүн. Бирок түндүгү жок боз үй тигилбейт. Ошон үчүн бул негизги тетиги болгон үчүн андан дагы мындай түндүк баарын бириктирип турат, төбөсүндө турат, баарынан бийик турат деген мааниде. Анан кыргызда көптөгөн сөздөр бар. Түндүгүң бийик болсун, түндүгүң түшпөсүн деген сөздүн баары ошол бир үй бүлө дегенде да чүн. Үй көтөрүү, түндүк көтөрүү деген ошо үй көтөрүүгө барабар. Үй көтөрүү деген сөз бүлө куруу дегенге да барабар. Түндүк көтөрүү бул эркекке таандык. Маселе күчтүүлүгүндө эмес, маселе ошол үйдүн ээси ким, жоопкерчилик кимде, ошол үйдүн жоопкерчилигин ким артат, ким алат деген сөз. Жолу боюнча эркек кишиге, ошон үчүн салт боюнча түндүктү көтөрүү эркекке байланыштуу. Ал эми эркектер жок болсо, үйдү чечүүгө мажбур болуп калса, анда эмне кылабыз? Салт аткарылганга мүмкүн болбой калса, эмне кылабыз? Анда ырым колдонобуз. Ырым деген шарттуу белгилердин негизинде тууралыкка чакырган тартип деп атабыз, багытталган тартип. Туурасында эркек өтүш керек, бирок эркек жок болсо ырымын жасайбыз, шарттуу белгинесин. Ымыркай болсо да эркек баланын баканын колун карматсак болду, ырымын жасадык, аял киши чече берет. Бирок сый бар, эреже бар, үйдүн ээси эркек болуш керек. Кийинкиси даамоз тийгизүү. Ушундай салт бар эле. Бул күнүмдүк турмушта колдонулчу салттар. Суроо берейинчи, кимиңиздер ушул салтты колдоносуңар ушу күндө? Азаматсыздар. Үйдө жакчы. Биринчи угатабы. Даамоз тийгизүү. Үйгө баш баккан кишиге кыргыздар салт боюнча даамоз тийгизет. Мааниси эмнеде? Ооз тийгизбесе койсо эмне болот? Ооз тийгизбей койсо. Сыйлабай калабы? Кандай? Даамдашып жүрөлү. Даамдашып жүрөлү. Мейли даамдашып жүрөлү. Дагы даамдашып эле жүргөн киши да мисалы. Кандай? Бул үй ээсинин келген кишиге карата болгон көрсөткөн урмат сыйы, ооз тийгизгенде мен ырыскым менен бөлүшүп атам деген сөз. Ырыскы менен бөлүшкөн адам ошол киши менен кандай маселе болбосун сүйлөшкөнгө даярмын деген сөз. Мен ачылып бердим деген сөз. Демек, эмне маселе менен келбесе, кандай маселе менен келбесин киши, ошол кишини мен кабыл алам деген сөз. Ошону билди. Ырыскым менен бөлүшкөн деген сөз, сенден эч нерсемди мындай жашырбайм, мен сен менен мындай ачык сүйлөшүүгө даярмын деген кабыл алуу. Бир маани. Экинчи мааниде үйгө баш баккан киши үйгө келгенден кийин. Үй деген бул адамдын өзүнүн ички дүйнөсү. Мындай, экинчи мааниде өзүнүн дүйнөсүнө коет, ички эмес, өзүнүн дүйнөсү. Өзүнө таандык дүйнө. Үй. Үйгө баш баккандан кийин болду. Ал конок, мейман, сен аны сыйлайсың. Анан ал адам сырттан келгенден кийин сен үйдөсүң, сен үйдө адам өзүн кандай сезет? Үйүндө. Эркин сезет, мындай ыңгайлуу деп коелучу. Ыңгайлуу, орусча айтканда комфортный. Тескерисинче, конокко келген адам өзүн эркин сезе албайт. Ошол эркин сездириш үчүн ошол үйдөгү ырыскың менен бөлүшүп, аны конок катары сыйлап, аны ошондой бир башка акыбалга алып келүү, ошол ооз тийгизип койгондон эле, даам менен бөлүшкөн менен, ырыскың менен бөлүшүп ооз тийгизгениң менен эле ошону ошондой бир тең акыбалга алып келүү деген сөз. Болбосо эми ооз тийгизүү деп эле коебуз. Чындап келгенде келген кишиге ооз тийгизип, келип отуруп, чай берип, тамак берет кыргыздар. Билесиңерби? Ооз тийүү деген сөз эле. Болбосо тамак берет. Жол жүрүп келеби, кандай акыбалда келбесин, ошол жол жүрүп келген адам эмне маселеси болбосун, кыргыздар маселе сураардан мурун биринчи даамоз тийгизип, аны отургузуп, тамагы, чайы берип туруп, шашпай анан маселеге өтчү. Демек, биринчи даамоз тийгизиш керек. Ошондой мааниде. Бул дагы адамды сыйлоо. Бул кайра эле адам ичинде, же болбосо коом ичиндеги мамилелерди жөнгө салуу, бири-бирин сыйлоого үндөгөн, анан адамдын ошол жанагы көчмөндөрдүн негизги ошол бир маңызы коом ичиндеги, жамааттык жашоонун негизги маңызы. Бул теңдик маселеси.
социалдык теңдик дейбизби же социалдык деп эле коеюнчу, же эле теңдик маселеси. Кандай акыбал жагдай болбосун, адамды ошо теңдик жагдайга алып келип туруп, анан бир сөз болобу, иш болобу ошого өтүш керек да. Кийинки слайд. Дастаркон жайуу. Дастаркон жайуу салты бар. Бул аял затына көбүрөөк таандык. Эми азыркы заман башкача болуп калды. Биз азыр баягы столдордон тамак ичип калдык да. Кээде столдо дастаркондо жазылбайт. Мен дастаркон деген түп түз маанидеги жанагы кездемеден, чүпүрөктөн жасалган дастарконду элестетесиңер аялдар. Ошонун дагы жаюунун бир эрежеси бар. Биринчиден, эгерде мындан баштайлычы. Бир эки эле адам мейманга келди, дастарконуңар чоң деп коелучу. Аны кантип баарын жасасыңарбы? Эки кишиге. Эми илгерки салттуу жашоону элестетеличи, мындай. Боз үйдү элестеткиле, билбейм иши кылып мындай. Стол жок, жерге жазабыз, дастаркон. Кандай жазасыздар эки кишиге? Дастарконуңар бир 40 кишилик дастаркон деп коелу, же бир 10 кишилик. Эки адам мейманга келди. Дастарконду кантип жазасыз? Чактап. Тигини кесесиңерби? Иә. Бүктөйбүз. Кантип бүктөйбүз? Бир нерсе бар да, кээде дастарконду мындай эле бүктөп туруп эле ошол бетин үстүнө караса эле болду дейбиз да, бирок бир бети жерди карап калат. Кандай десем мен силерге? Могу мен көрсөтөйүнбү? Бул көрүнбөйт экен, бети ачык. Мисалы бунун өңү бар, бети бар, анан арткы бети бар, ошону элестетиң. Мисалы могу өңү бар жерди муну чактап мынтип эки бүктөп туруп мынтип салып койсом болобу? Эмне үчүн? Себеби дастаркондун бети жер карап калат. Кыргызда ошо дастарконду өзгөчө ыйык туткан дагы ошол дастарконго болгон мамиле дагы бир өзгөчө болгон дагы. Эгерде ошо дастарконду чакандап жазалы десеңер, анда кантип жазабыз? Мисалы, могул бетти мындай кылып туруп көрсөтө албайм да. Кыскасы мындай. Мындай кылып туруп бетине тийиштиргиле биринчи. Андан кийин кайра экинчи бетин ачып койгула. Мындай, түшүнүктүү. Анан ошо бүктөлгөн жери кайсы жакта карайт? Төрдө карайт. Төр жагы бүктөлөт. Этек жагы ачык эмес, мындай түз жазылат да. Мына ошондой эреже бар эле да. Бүгүн аны жаш келиндер көп сактабайт. Төрт бүктөп деле салып коебуз. Бет ачын бүктөгөн түшүп эле ишылып бир бети үстүнкү бети көрүнсө эле болду, калганы жер караса башы соройт. Эмне үчүн дастаркондун бетин жер каратпайт? Иә. Тебелендиге мындай тебелендиге барабар болуп калат да. Дастаркон кыргыздын түшүнүгүндө бул ар бир үйдүн ырыскысы дастарконунда. Дастаркон бул ырыскынын көрсөткүчү же болбосо. Анан дастарконуңду сыйлабасаң, эң биринчиден өзүңдү сыйлабаганга барабар. Себеби сенин ырыскың бул сенин мээнетиң, аракетиң, эмгегиң, убактың, маңдай териң бул сен. Анан сен ырыскың ошол дастарконуң менен ченелет деп коелучу мындай. Ошону сыйлабаганың бул өзүңдү сыйлабагаң. А өзүңдү сыйлабасаң бул кесирге да жатат. Бул дагы эреже. Өзүн сыйлоонун эрежеси. Кээде биз айтпайбызбы, кыргыз ушунчалык элди эле сыйлайт, өзүн сыйлабайт деп. Өзүн деле сыйлаган. Болгону биз билбей алганбыз. Экинчи маселе. Дастарконду жайганда дагы атайын бир мисалы даамдарды коюуда. Бүгүн биз мындай көрүнүшкө көп тушугабыз. Өзгөчө жаманчылыкта же шашып келгенде келе кал, салы кал дегенде дастаркон жазылат, меймандар отурат. Анан эмнелер коюлат эң биринчи? Жок, мындай. Теориясын айтпала. Иш жүзүндө болгондо айтпачы. Айылга барып жүрөбүзбү? Эң биринчи дастарконго эмне коюлат? Табак, кашык, идиш, чыны коюлат. Көп учурда. Байкайсыңарбы? Себеби даамды чактан даярдагыча биринчи идиштерин тизип коебуз. Бул баягы балким көнүп калган нерсе, мисалы, баягы азыркы замандын көрүнүшү. Кафе, ресторанга барганда биз чү дегенде эле эмнеге отурабыз? Дастарконго отуруп, столго, дастарконго отурганда. Идиштер даяр, куру идиш болсо эле турат. Дастарконго куру идиш койбойт. Кыргыздын салты боюнча дастаркон жазылгандан кийин биринчи ырыскы коюлат. Нан, улуу тамак болсо эт, башкасын койгула, анан ошого жараша анан идиш. Так, ушундабы экен, жагайсында дастаркон маданияты деп коелучу жалпы жөнүнөн, ушу дастарконго байланыштуу салттар. Bizde mınday dagы bir görünüş var. Bizde mınday dagы bir görünüş var. Mısалы, Kırgızstanda, Özbekistanda, Türkmenistan'da, Kazakstan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kazakstan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da,
Дастаркондун четине элдер толтуруп отурабыз. Анан даам келе баштайт. Албетте төргө беребиз да биринчиден. Төрдө отурган кишиге даам жеткенде эмне кылат? Төрдөгү киши ооз тиет, дароо жей баштайбыз. Мейли бата айтсын. Бата айтып деле. Анан ооз тие берет. Аягына даам келе элек. Ошондой көрүнүштөрдү байкайсыңарбы? Дасторкон чоң болсо. Аягына даам келе электе төрдөгүлөр тамак жеп башташат. Тилегин айтып, мейли. Ушунун өзү туура эмес, бул салт бул. Салт боюнча эмне болуш керек? Баарына бирдей тең даам жеткенден кийин ошо төрдө отурган улуу киши тилек кылып, бата кылып, ошол теңдик маселесин камсыздап, баарына жеттиби, эми бата кылалы деп туруп, анан баары бирдей ооз тиет. Салт ушундай. Эреже. Эгерде ошентпей туруп, төргө жеткен адам дароо даам сызып баштаса, бул дастаркон четинде отурган адамдарды сыйлабагандыктын белгиси. Экинчи мааниде бул адепсиздиктин белгиси. Жанымдан бери кыйналып атат, ачык жабык деп. Онда койгулачы бакышты. Кийинки слайд. Жолулуулук. Бул чоң салт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул бир эле дастаркон эмес, негизи жашоодо ушул түшүнүк бар, эми дастарконго ылайыктайлы. Бизде мисалы кээде адам даярданып билебиз, меймандарыбызды чакырып, даректүү кылып туруп. Анан үй ээси өзү деле отургузуп мындай кылабыз. Бирок кээ бир учурлар болот. Өзгөчө баягы күтүлбөгөн бир окуялар болгондо көп нерсе жамандыкта. Баягы кам көрөсүң, баары бир бирок эл агылып келет, анан үй ээси баарын тосконго жетишпей калса, өзгөчө жаманчылыкта. Анан билесиздерби, кыргыздын баягы ынтымагынын күчү менен айылдарга, үйлөргө киргизип коет го. Ошондо деле аракет кылабыз. Кудалар бияка, тайлар бияка, бөлөлөр тиги бу дейбиз, бөлүштүрөбүз. Бирок ошондо деле көпчүлүктө билесиздерби, бирөө жакка батпаганда тиги үйгө киргиз. Үстү-үстүнө кирип, анан кээде мындай көрүш болот. Бир үйдө, бир дастаркондо бири-бирин тааныбаган адамдар отурушат. Үй ээси анын баарын кыдырып, отурдарбы, жаялдарбы деп жетишпейт. Баягы кызматта турган жаш балдар тейлеши мүмкүн, алар деле тааныбашы мүмкүн. Бирөөнүн тайке же бөлөсүң баары таанышы мүмкүн эмес да. Ошондо дастаркон четинде отурган адамдар кантип орун алат? Жаш өзгөчө. Улуусу төргө. Кичүүсү этекке. Ким карайт ошону? Үй ээси жок, бошобойт. Кошуналары, кошуна билет да, ар бирөөнүн куда. Маселе мында. Мына ушуга келгенде кыргыз кайда жүрбөсүн, ким болбосун, жолулуулук салт деген кабары бар адам дароо каякта болбосун жагдайга карата уялбай, тартынбай, бири-бири менен сурашып, таанышыш керек. Силер бул тарапка ким болуп келдиңер? Кай тараптан келдиңер? Кимиси болосуңар деп бири-бири менен учурашып, таанышып бүткөндөн кийин тааныштык. Анан кийин ошондо төрдү ким ээлейт? Мына дароо айттык, кангудалар. Ким ал кангуда деген? Кыз алгандар. А экинчи тарап ким дейбиз? Кулгуда деп одоно эле ойлоп атчы. Негизи мурда айтылчу. Эми бул сөз уже жайылып кетти. Болбосо азыркы заманда биз эмне дейбиз? Баш алган баш берген, же болбосо кыз алган кыз берген деп атпайбыз. Илгеркилер кангуда, кулгуда деп айтышып кеткен. Азыр кул десең одоно кулат. Таарынычтар. Демек, куданын эки түрү болот, баш алган баш берген, кыз алган кыз берген деген мааниде. Жолу боюнча кыз берген улуу. Кыз алган тарап ал жолу боюнча кичүү. Демек, ошонусунан карап билип туруп, кудалар бир нечеси болсо, ошондой болот. А эгерде ошо кыз бергенден экөө үчөө болсо, кимиси отурат биринчи? Жаш боюнчабы? Кимдин улуусун карайт? Келиндин жолун карайт. Улуу келин болсо, ошонун төркүнү, демек бул үйдүн кудасы, ошол төргө. Жашына карабайбыз. Ушуга бир маани берип коелучу. Куда бала болуп келсе дагы, куда бала деген түшүнүп аласыздар да? Куда эмес, куданын баласы. Демек келиндин агасы же иниси. Жолу боюнча ошол отур. Уча тартылса ошого тартылат. Андан кийин кийинкиси дегенде.
Экинчи маселе баягы баш алган тараптар келсе дагы алар дагы андан кийин кезекте ээлей баштайт. Кудаларды жайгаштыргандан кийин жолу боюнча ким? Тайлар. Эмне үчүн тайлар экинчи иретте отурат? Тайлардан кийин ким? Жээндер. Дагы бир мындай маселе бар да, мен ошону мындай турмуштук мисал менен айтып жүрөм, ошону да түшүнүшүп алалы. Мен өзүмдүн мисалымды айтайынчы. Жөн эле мындай. Мисал катарында. Эгерде мен азыр кудам жок, балдарым үйлөнө элек. Бирок кудал болуп калсам, менин үйүмө менин кудам келсе, ал төргө отурат, А менин тайларым келсе, ал каяка отурат? Кудадан кийин отурат. Туурабы? Логика боюнча. Себеби тай жолу. Ушул эле эки мейман менин тайкем менен менин кан кудам деп коет. Менин атамдын үйүндө болсо эмне болот? Менин тайкем төргө отурат, менин кудам андан кийин отурат. Эмне үчүн? Түшүндүктү. Бирок үйдүн ээсине менин атамдын үйүндө болсо, мисалы, менин тайкем аяка кудада, А менин кудам ким болот? Мына небере куда деген түшүнүк бар. Бир жерде ушундай окуя болгон, бир жерге отуруп калдык, кудалар, жалаң кудалар отуруп калдык. Анан биз шаардыкпыз да эмне? Илгери болгон. Анан сакалына карап, сакалдуу экен деп туруп өткөрсөк, отурбайм дейт ал киши. Ой, биз жапжашпыз, отура бер деп, болбой сүйлөп атабыз. Ал болбой туруп, күчкө алып барып отуруп салды. Анан үй ээси келди. Үй ээси келип карады. Сен эмне төрт машиначы болдуң дейт. Болбосо кудасы алчы. Анан биз карап, ой, эмне болду десе. Бул небере куда түшмү дедим. Силер кан кудасыздар, силер жолуңар улуу деп кайра бизде отурса болбойбу? Аны ошондо түшүндүк да, мына салт билген киши ушундай болот. Жашына карабайт, жолуна карайт. Тайке деген, эмне үчүн кудадан кийин тайкелер отурат? Себеби тайке деген бул бир муун мурда кан кудалар. А тайкеден кийин жээндер отурат. Жээндер бул бир муун мурда булар баш алган кудалар деп коелучу. Кул кудалар. Алар жээндер болот. Бир муун өткөндө алар жээн болот. Ошон үчүн алар тайлардан кийин. Мисалы, баш берген куда, анан баш алган кудалар отуруп атпайбы ирети менен. Бир муун өткөндөн кийин кийинки муунга конок болуп келгенде алар тайке, анан жээн болуп келет. Жолу боюнча ошондой. Түшүндүңөрбү логиканы? Мына ошол тартип сактала берет. Демек, бул жерде муундардын арасында байланышы да калыптандырат, ошол эле убакта жолулуулук философиясы сакталат. Салты деп коелучу, эрежеси. Андан кийин бөлөлөр кетет, билесиңер, Бөлөлөрдөн кийин ким кетет? Жанагы кандаш туугандардын баарын тизмектедик. Тууганчылыктан майда аксакалдар? Тура берсе болот. Айыл аксакалдарына кезек жете элек коетубуз. Баа Кыргызда жоро жолдош дегендер бар, Дос, жоро, жолдош. Ушунда да өткөндө айткам, ушул эми бүгүн деле кайталап коелу, жолулуулук дегенде мына жолу боюнча кетет. Дос, жоро, жолдош айырмасын билебизби? Айтыңызчы. Жок, жолу боюнча айтыңызчы, ким биринчи болот? Дос. Анан жоролор. Анан жолдоштор. Туура. Эмне үчүн? Эмне үчүн биринчи дос жолу боюнча? Анан жоро, анан жолдош. Жоро жолдоштун айырмасын досту эми айтпай эле коелу, Бүгүнкү жаштарга кайрылат элем да. Бүгүн таанышса эле эртең доста. Доске. Канча досуң бар десе, 5000 досуң бар дейт. Көргөн эмес аны. Фейсбукта байланышып алган да. Анын баары дос эмес. Дос деген сөздүн кударын кетирдик. Же болбосо сөздүн касиетин качырып атабыз. Бир акылман киши айткан экен, бир адамда жашоосунда эң көп дегенде 3 дос болот. 2 досуң болсо өтө бактылуу адамсың. Болбосо бир дос күтөт адам. Дос күтпөй өмүр өткөндөр көп. Дос деп жүрөбүз, көрсө дос эмес экен. Досум деп жүрсөм досум эмес турбайбы дегендерди көрдүк го, Жалпы элде эле таанып көрүп калдык. Ошон үчүн дос деген бул туугандан да артык адамдар, кан менен, сүт менен бир мындай жакын байланышкандан да артык жанын бергенге барабар болгон, же даяр болгон адамдарды ошол дос деп атабыз. Чындап келгенде дос деп тута беребиз, бирок ошол дос экенин кээде өмүрдүн аягында түшүнөбүз, дос экенинчи. Кээде убагында эле билебиз. Эми
ар кандай болот? Кыскасы дос деген өтө сейрек болот. Жоролор көп. Жоро менен жолдоштун айырмасы. Классташ? Жоролорбу? Чогуу отурса эле. А жолдошторчу? Отурбайбы дасторконго? Жолдоштор кимдер? Курдаштар. А жоролорчу? Улууларбы? Кичүүлөрбү? Жок, мындай. Ооба, негизинен түшүнүп атабыз, туюп атабыз, биз түшүнүп атабыз. Кыргыздын бир жакшы сапаты бар. Биз баарын билебиз, бирок түшүндүрө албайбыз да. Ушул жерге келгенде эле кыйналып калабыз да. Айтыңыз. Демек, учурга байланыштуу жолу бир болгон адамдардын тобу жолдоштор. Мектепте чогуу окуп атасыңарбы класста? Күндө барып келип кезип атасыңарбы? Жолуңар бир, билим алып атасыңар, жолдошсуңар. Окуу жайга тапшырдыңар, студент, курсташ болдуңар, жолдошсуңар. Кызматка орноштуңар, жумушта, кесиптештер, жолдоштор, жана башка. Түшүнүктүү, э? Бирок ошолордун ичинен кээ бирлери менен, мисалы мына улуумунду айталычы, классташтар менен ушул күнгө чейин мамилеңерди сактап чай ичип жүрөсүңөрбү, киришип? Жоролор. Бирок бүт классташтар эмес. Тандалгандар анын ичинен. Группалаштар менен же курсташтар менен да. Эгер мамиле куруп, дагы эле ошол мамилеңер үзүлбөй жолугушуп чай ичсеңер, жоро ичсеңер. Жоро ичебиз деп коет да, ошо жоро деген ошол. Бул бир өзгөчө жакындык. Бири-бириңер менен сырдашып, мамиле түзүп, бир алака мамилеңер бар, ынтымагыңар бар, шерин ойнойсуңар, маселе анда эмес. Кыскасы бир белгилүү бир алаканын негизинде жакындык түзүлөт. Мына ошолор жоролор. А жолдош ал убакытка чейин. Башка кесипти алмаштырдыңбы, кеттиңби? Булар дебедимби? Буга чейинки кесиптештер менен кезикпейсиң дагы. Бирок кээ бири менен мамиле үзбөйсүң, а кээ бири бүттү ошо менен унутасың. Мен мисалы кээ бир классташтардын аттарын деле билбейм. Чын. Бул өмүрлүк жолдош. Жолу бир өмүрлүк деген мааниде да. Бирок биз көбүн эсе жолдоштор дегенде ошол өмүрлүк жарынчы жолдош деген өмүрлүк жолдошум десе деле болот. Бирок негизи жар жубай деген жакшы го менимче. Жолдош деген көбүрөөк ошо мындай кенен түшүнүк да. Жолубуз бир деген сөз. Жолдоштор деп биз көбүрөөк кайрылабыз го. Ошондой маани. Демек, жолу боюнча, жолу дос деген жанын бергенге даяр болгон адам болсо анын жолу. Андан кийин жоролор жакыныраак, бири-бирине үйүмдүү. А жолдоштор эми убагында чогуу иштешип атат, кой, сый мамилени үзбөйлү, алар менен да кандай маселе боюнча кезикпесин, сый урмат болуш керек. Демек, алардын орду кийин. Андан кийин ким кетет? Куда, тайке, жем, бөлө, дос, жоро, жолдош, дагы ким калды? Кошуналар. Анан кошуналар болду. Анан үй ээси, туугандары. Мына бул дасторкондогу эле тартип. Ушул сыяктуу жолуулуулук, мен бир эле дасторкондо айттым мисалы. Ушул сыяктуу жолуулуулук салты жашоо турмушубуздун кандай жагдай учурунда болбосун, ушул салт сакталат. Сакталыш керек. Ушул салт сакталса эле биз өзүбүздүн элдүүлүгүбүздү, ынтымак беримдүүлүгүбүздү жоготпойбуз. Бир эле адам бир учурда бир нече орунду ээлеши мүмкүн. Мисалы, мен бирөөнүн баласымын, бирөөнүн атасымын. Бирөөнүн инисимин, бирөөнүн агасымын дегенде. Бирөөгө күйөө бала, бирөөгө жезде. Жезде күйөө бала, бирөөгө дагы ким болушу мүмкүн? Кыскасы, бирөөгө кудамын дегенде, бирөөгө тайке, бирөөгө жээнмин дегенде. Мен кайсыл жерге барбайын, ошол дарегине жараша мен өз ордумду билип, ошого жараша кызматымды, милдетимди аткарып, же болбосо өзүмдүн каадамды кармашым керек. Мына ушунун өзү ошо жолуулуулук. Эгерде ушуну баарыбыз билсек элечи, ошондо эч кандай чатак да болбойт, таарынуу да болбойт, анан болбойт мындай бир тирешүү, эсептешүү деген болбойт да. Ар нерсенин өзүнүн жолу болуш керек. Байкасаңар, мына коомдун ичиндеги ушундай бир тартипти орноткон не деген салттар, эрежелер. Кийинки слайд. Мейман күтүү. Мейман күтүү деген кенен түшүнүк. Мейман күтүүдө бул эми мындай. Жалпы эле түшүнүк катарында мейман күтүүдө кандай салттар бар?
Кандай эрежелер бар? Туура айтасыздар, ооба. Жок, ал эми ал тойго жараша да. Мейман жалпы сонун. Мисалы, эми мен көбүнчөсүн айтып калдым окшойт. Ушунун баарын ушу мейман тосууга тиешелүү баягы мейман конок күтүү дегенде кыргыз коногунан өзүнүн ырыскысын аянбайт деген түшүнүктө бар, билесиңерби? Дасторкондо болгон чачпай, билесиңерби? Биз бала кезде ошону көрүп калдык. Азыркылар эми азыр жашоо мүмкүнчүлүк да башка го. Балдарына бербегенде мейманына берчү да. Бул өзгөчө бир сый да. Неге ошондой? Баягы канча бут кирсе ошончо кут кирет деп да коебузбу? Ошол мейманды, конокту күткөндө да кыргыздар ошол үйгө келген адам менен кошо ырыскы, кут кошо келет деп ошону күткөн да. Жакшылыкты гана күткөн деген мааниде да. Анан жакшылыкка эч мындай бир аянбайлы деп болгонун чачып, болгон баягы дүйнөңү чачып, өзүң кучак жайып тосуп алуу деген бул баягы бир чети. Экинчи чети ошого тиешелүү дагы эрежелер бар. Албетте баягы келгенде колуна суу куюп, ал дагы болот азыр. Бир белгилүү эрежелер бар да. Анан баягы дарегине жараша деп коелучу. Негизинен көп эле ошо жолулук боюнча, дасторконго отургузуу боюнча кийинки слайдты берсең, азыр көрөлү эмне бар эле ушундан кийин. Колго суу куюу. Колго суу куюудан баштайчы. Ошол баягы конок күтүүгө кирип кете берет да. Колго суу куюу салты бар бизде, Бул бир жакшы көрүнүш бар, анан бир талаш маселе бар ушул боюнча. Мисалы, салттуу биздин турак жайыбыз Боз үйдү элестетели. Кайсы жактан баштайбыз? Оңдон солго. Демек, чыгдан тараптан баштайбыз, бер тараптан бүтөбүзбү? Сааттын жебесине каршы. Эмне үчүн? Ооба. Жок, ошо колго суу куюуну кайсы жактан баштайбыз? Ошону айтып атабыз да. Ушул боюнча көп талаш жүрөт да. Оңдон солго. Келиндер даярдаш үчүн? Конокто, конок отурат. Конокко колго суу куюп атабыз. Болгону биякта аял заты, биякта эр тарап. Идиш аякты конок даярдабайт да. Үй ээси даярдайт. Конокко колго суу куюлуп атат. Оңдон башталабы, солдон башталабы? Оңдон уктук, эмне үчүн? Эмне үчүн? Баштаганда солдон баштай берсекчи, эмне бузулат? Ушул боюнча чындап эле ушундай эки пикир да, ушул эки пикир дайыма талаш, анан бир бүтүнгө келе элекпиз ичинде кыргыздар. Мен деле билбейм чын. Бирок азыр экөөнүн тең жүйөсү бар да. Айтсаңыз. Жок. Ушул жерден адашты. Негизги эреже ушунда. Жок, маселе тең салмактуулукта эмес. Маселе туюкталбаш керек. Оң жагынан кирип суу куйсак, сол жагы менен бүтүрдүк да. Тамак жеп бүткөндөн кийин кайра биягынан артка кетиш керек. Туюктабаш керек. Негизги эреже ушул экен. Бирок каяктан баштайт дегенде эки пикир бар. Экөөнүн тең жүйөсү орундуу. Мисалы, оңдон башталсын деген сөз бар го. Баары оңдон баштайбыз деп, оңдон солго кетебиз. Мейли. Экинчи маселе, эркектин жолу сол тараптан баштайбыз дейт. Ал да маселе бар. Бирок оңдон баштасак деле, оңунан болсун деп айткандай деле, ал деле карайт. Ушул эки пикир, эки жүйө өзүнүн баягы кандай сөз? Бул деле туура, тиги деле туура деп келет. Анан бир нерсени мен байкадым. Негизги талап кандай баштабагыла, бирок туюктабагыла.
Солдан баштасаңар оң жак менен бүтүрүп бер, кайра оңдон анан солго бүтүрүп койгула жыйынтыктан. Жок, маселе аралашта эмес. Негизи эле дасторкон баары бир дасторконда. 4 бурчтук болсо деле бир жагынан баштайсыңарбы? Анан кайра туюктабай ар жагынан баштагыла деген эле сөз да. Ушул эле негизги эреже талап туюктабаш керек экен. Анан колго суу койгондун дагы бир мындай бул дагы салт эреже. Бунда биринчиден эмне болуп атат? Бул өзү биринчи кызмат. Колго суу кылып аткан адам, бала деп коелучу, кыз бала, эркек бала айырмасы жок. Бул конокторго кызмат. Аларды кыйнабай, аларга келип колун жууганга баягы бүт шартты түзүү деген сөз да. Анан азыркы заманда биз кыйнабай эле койчу, өзүбүз кирип баратканда эле жактан чайкап алабыз деген сөз. Бул эми кайсы бир деңгээлде балким туурадыр. Бирок кыргыздын салтында мейманга ошондой кызмат кылып, мындай кызмат кылуу деген сөз мындай орусча айтканда не прислуживать, а жөн эле сый көрсөтүү берет. Анан карысы бар, ар кандай бар да. Анан баары бирдей болсун деп дасторкондон орун алгандан кийин колго суу куйду. Салт боюнча колго суу куюлуп атканда коноктор эмне кылыш керек? Бата бериш керек. Бүгүн кыргыздар бата бергенди билбейбиз. Моюнга алалычы. Бата берүү деген түшүнүктү бүгүнкү кыргыздар улуусу берсин дейт. Ушунун өзү мындай бир адашуу да. Кээде мындай болот го, бир иш чара болгондо, батаны бир эле киши берет, мына аксакал берет, болду деп коет. Бата чектелбейт эч качан. Ошол колго суу куюу дагы бата берүү, бул салт боюнча шарт, талап. Ар бир адам бата бериш керек. Себеби тигил адам бала деп коелучу. Ал колго суу куюп сага кызмат көрсөтүп атат, ошого сен ыраазычылык иретинде эми ыраазы болосуң да, кантип ыраазы болосуң. Анан ошого бата берген. Биз билбей калдык. Андан кийин колго суу куюп бүткөндөн кийин сууну эмне кылабыз? Бүгүн эми баягы кабат үйдө жашайбыз деп кайдан барып туруп эле төгөбүз. Негизи бактын түйүнү болобу? Ал дагы ошол мисалы ошол эми той болобу, эмне болбосун, эмне иш чара ошол дарегине жараша. Мисалы, эгерде үй тойго байланыштуу конок чакырсаңар, коногуңарга колго суу куйган, колго суу куюп атасыңар да, ошол сууну каяка төккөн жакшы? Ошол үйдү тегерете коюп койгон жакшы. Жок, үйдүн тегерегинин түбүнө деп коелучу. Киши баспайт да, ким кычыктанып үйдүн түбүн төбөлесин дегендей да. Тамаша, бирок мындай кыргыздар ушул жака келгенде ырымдачу да. Бул эми ырымы дегени жакшы, бирок негизи колго суу куюлгандагы багы негизи идишке чогултуп атпайбызбы? Ошол суу жөн эле серпип алып ыргыткан негизи жаман да. Муну да бир билип алыш керек да. Эгерде жентек той болсо, колго суу куюлду, сууну эмне кылабыз? Кандай? Мөмөлүү бак жакшы. Мөмө бере турган бакка, өсүп аткан бакка түбүнө куюп койсо жакшы да. Себеби суунун чоң касиети бар. Суу деген эс тутумга ээ. Ошол канча меймандын батасын адам алып атат ошол колго суу. Бирок суу да ошол батанын күчүн өзүнө да сактайт. Анан ошол сууну жөн эле серпип, өзгөчө баскылыкка серпип ийсе да бул да жаман. Ошону атайын өзүнчө кыргыздар ырымдап туруп, бактын түбүнө болобу, үйдүн түбүнө болобу, кандай эмне болбосун. Ошого жараша мындай ойлонуп туруп логикасына. Ошентип сууну негизгиси тебелендиге чачпайт да. Ошентип сууну куюп койгон, же болбосо төгүп койгон мындай өз дагы бир ырымы жакшы да. Кайра бүткөндөн кийин буягынан куят, туура, түшүнүктүү. Кийинкиси бата берүү. Бата берүү бул салт. Өзү бата берүү бул эреже, салт. Ар бир кыргыз, ар бир адам деп коелучу. Кыргыз жөнүндө эле болот. Ар бир адам бата бергенди билиш керек. Эмне үчүн бата берүү бул салт? Логикасында. Келе философиясын талдайчы. Батанын ооба. Сиз кандай дедиңиз кошумча? Сиз айттыңызбы, кимиңиз айттыңыз?
А кичүү киши бербейби? Аны айттым. А кичүү киши бербейби батаны? Кичүү, жаш бала бата береби? Жок. Эжеке окуп айтат. Жаш бала бата береби? А эмне үчүн бербейт? Жок, а бата бере албайбы? Эмне үчүн? Ушул жерден биз кечирип коюңуз эжеке, мен сизди сыйлайм, жашыңызды сыйлайм. Бирок ушундан биз көп адашабыз. Бата ченелбейт, чектелбейт. Жаш болсо да бата бериш керек. Бата берүү өзү бул салт, эреже, демек талап. Эч тарткан адамдан баштап биз бата бергенди үйрөнүшүбүз керек. Эмне үчүн бул салт? Эмне үчүн батаны бериш керек? Кет эле маанисин түшүнөлүчү, анан маанисин түшүнсөк элечи, бүттү, өз ордуна келет. Бата берүү деген эмне өзү? Бата деген өзү эмне? Каалоо тилек. Жөн эле каалоо тилектен батанын айырмасы эмнеде? Ыраазычылык сезими. Адамдын каалоо тилеги ар кандай болушу мүмкүн. Бирок ыраазычылык сезими менен коштолгон каалоо тилек бул бата болуп кетет. Батанын күчү ушунда. Адам ыраазы болгондо өзүнүн каалоо тилегин арнаса, ал бата болот. Бизге де бата берип кой деп кээ бир аксакалдардан сурайбыз, улуу кишилерден сурайбыз, бата бер десе, жана көп учурда байкайсыңар мындай, коомдо мындай пикир калыптанып калды. Бата бер десе, тост сүйлөп туруп алды дейт. Эмне айырмасы? Тост менен бата. Тост бул жөн эле каалоо тилек. Бата деген сөзсүз түрдө шурудай тизмектелип, кынаптап, уйку аштырып айтуу эмес. Кээде адам эки сөздүн башын бириктире албаса да, бирок ушундай чин жүрөктөн мындай көзүнөн нуру төгүлүп, жүзү мындай жайнап барып туруп бир эки сөз айтат айларына өмүрлүү болчу деп койсо, өтө күчтүү бата болушу мүмкүн. Кээде кычырап келип, даярданып, декламация окугандай кырааты менен шурудай тизмектеп туруп берет адамдар. Жан жок. Ал бата эмес. Ал жөн эле каалоо тилек болуп калат. Мейли эмоция, сезимди коелучу. Маселе ыраазычылык деген болуш керек. Бата берүү салты, эрежеси деген сөз жашына карабай, улуу кичүүсүнө карабай бата берүүнү билишиш керек. Эмне үчүн? Ушунун түбүндө мындай талап турат да. Демек, адам ыраазы болуп жашаш керек. Жашоодо эмне болбосун? Жакшыны көрө билип, ошого ыраазы болуп коюш керек. Колго суу куйулду эми чоң маселе деле эмес. Ошого деле ыраазы болуп койчу. Орун бошоп бердиби? Ошого деле ыраазы болуп койчу. Кыйын деле эмес го? Эмне болбосун? Жардам бердиби? Колдоп койдубу? Сүйөп койдубу? Бир нерсени алып берип койдубу? Кенедей эле нерсеге. Мындай ишыл эле шылтоо таап туруп, адам ыраазычылыкта турса, ошону көрүп, белгилеп, ыраазы болуп туруп каалоо тилегин айткан сайын, эмне болот коомдо? Жарык көбөйөт. Себеби ыраазы болгон адам жан дүйнөсүндө жарык отун тутандырат. Ыраазычылык өзү бул жарык нерсе. Кубануу, сүйүнүү сезимин козгойт. Ошого ыраазы болгон сайын, майда нерсеге ыраазы болуп туруп, ошону башка адамга каалоо тилегиң менен коштогонуң, ошол өзүңдөгү жарык нерсени бөлүшүп, ага даректүү кылып жиберип атасың. Башканы дагы мындай жуктуруп атасың деп коелучу, жакшы мааниде. Жарык отун менен. Демек, коомдо ошол жарыкты көбөйтүп атасың. Болбосо мындай жөнөкөй эле нерсе. Ошон үчүн бата берүү бул салт. Бул сөзсүз түрдө аткарылчу эреже. Демек, элдин баягы ички мамилелерин жөнгө салуудагы батанын орду аябай күчтүү. Бири-бирине кылган жардам, колдоосун, кызматын, эмнеси болбосун, ошонусун баалап биринчиден, ошого ыраазы болуп туруп, анан ошого жөн эле рахмат деп койгон башка. Мисалы, ыраазы болуп туруп адам, кээде ыраазы болуп туруп, бирок каалоо тилегин билдирбей коюшу мүмкүн. Чын эле ыраазы. Бирок каалоо тилегин билдирбейт. Каалоо тилек деген ошол ыраазычылык сезимди жеткир дагы аны бата берип туруп узатып кой да. Ошондо сендеги жарык ага барып тиет дагы, ал жана бата менен эл көгөрөт деген сөз ошол да. А биз көп учурда ошол жөн эле тилек айткандан да эринебиз, же болбосо маани бербейбиз.
ой рахмат деп чын жүректен рахмат болсын. Бирок айтпай атабыз. Өмүрлүү бол деп койчу. Бактылуу бол деп койчу эки сөз. Эмнесин аябыз? Ушунда деле чоң маани жатат. Ар бир сөздүн салмагы, күчү бар. Жөн эле рахмат десең, ыраазы болдуңар деген сөз. Ыраазымын деп койсоң. Антип эле ыраазысыңар. Ошо ыраазы экениңерди кайра сөз менен мен ыраазымын деген жетишсиз. Батаңарды берип кой. Бир сөз болсо да арнап койгула. Анан ошо бата берүү салт дегени ошо жанагы кичинесинен баштап балдарга үйрөтсөк ошо мунун нар жагында эмне жатат? Ошо жашоодо, коомдо, турмушта кандай жагдай учур болбосун, жакшыны көрө билүү, ошо жакшыны баалоо, ошого ыраазы болуу, анан ошо ыраазычылык менен бөлүшүү деген сөз. Демек, коомдо бир жакшылыкты жарыктуу уютуу. Бул биз үчүн бул эреже, салт болуу. Кийинки слайд. Устукан берүү. Мына bunun баары жанагы конок күтүүгө байланыштуу детальдарды коелучу. Устукан берүү деген салт барбы кыргызда бүгүн? Барбы? Кандай? Биринчи орундабы? Жок, мен сиз менен кошулбайм. Биринчи орунда эмес. Бүгүн устукан берүү салты биринчи орунда эмес. Ишенип койгула, ишенимдүү түрдө айтылат. Кол көтөрүлөчү, ким устукан берүү салтын карманат? Бүт барыңарбы? Шаардачы? Азыр айылда деле жок. Жок, бар мындай азайып атат. Мына. Маселени көрдүңөрбү? Бир киши гана көтөрдү. Устукан берүү же тартуу дейт. Силер айтып аткан нерсе ал устукан тартуу, ал бар. Устукан берүү жок. Айырмасы эмнеде? Көрдүңөрбү, биз сөздү да түшүнбөй калдык да. Азаматсыз. Маселени түшүндүңүз. Бизде устукан тартуу, аны мен жазган жокмун, себеби ал турат, бар, андан жазган жокпуз. Бар. Тартабыз, сыйлайбыз. Кээде адашабыз, маселе эмес. Чаташтырабыз. Бирок бар да. Устукан берүү деген эмне? Мындай салт боюнча кыргызда бала кезде биз көрдүк. Дастаркондо канча мейман отурса, мындай логиканы ойлонолчу. Үй ээси болгон ырыскысын меймандарга тартуу кылат. Тартуу деген сөз түшүнүп атасыңар, устукан берилди. Коноктор ошол тартуудан алат дагы, ооз тиет, жейт. Анан кайра ошону устукан берүү деген бул салт эреже болчу, себеби сага арналган ырыскы, бул үйдүн ырыскысы сага тартуу кылып берилип атат. Бул сенин каадаңга жараша, ээлеген ордуңа жараша жан баша аласыңбы, там каржылык аласың маселенде эмес, каадаңа жараша өзүңө тиет ал. Бирок ошону кайра бүтүн бойдон өздүк, сендик кылып аны көтөрүп кетпе. Сага ошончо сый урмат тартуу болдубу? Сен ошондон же ырыскыңды ооба ооз тий, жеп отур, бирок кайра устуканды кайра бер. Ошол мейман ээсине, үй ээсине, конок ээсине, ошол жерде кызмат кылганы бар, кыз келин бар, жигиттер бар дегенде, тууган уругу бар, тосуп атат. Ар биринин кызматы бар, ошого арнап анан бер. Ушул сый урмат силерге да арнайын деген сөз. Теңдик маселеси. Анан анда-санда байбичелер аял затына таандык нерсе ырымдап алып кетчү устукан. Ал деле берилет жок. Бирок баары эмес. Өзгөчө мүмкүн жаштар. Ырымдап ким алып кетет? Ушу жакшылык бизге бул жуксун деп. Мисалы, адам өзүнө да баа бергенди билчү, азыр билбейбиз. Бир жакка бардың, жакшы тартуу сый көрүп атасың, эгер сен өзүң каадаң, дараметиң жакшы болсо, сен ага муктаж эмессиң. Бердиң устуканды болду, кетти. А кээ бирлер ырымдайт. Мен да ушундай жашоого жетейинчи, мен да ушундай сый урмат көрсөткөнгө дараметим жетсинчи деп ырымдап анан устуканды үйгө алып кетет. Себеби болсо, биз жөн эле алып кетип атабыз. Баштык алып кетип атабыз. Толтуруп шкаф алып кетип атабыз. Эчтекесин калтырбай алып кетип атпайбыз. Кечирип койгула, бул жутчулуктун белгисин чакырып атабыз биз. Той бүткөндөн кийин операция баштык деген бале болду. Кытмалап баарынан аялды кой, эркек кишилер башты көтөрүп калбады.
келгиле bir kızlar, bir kırgız бололу. Устукан берүү салты бүгүн жок. Ушуну жандандыра алабызбы? Анан жаман көрбөгүлө. Мисалы, ооба талаш маселе бар. Кафеде кимге беребиз? Албетте. Мына маселе ушунда да. Бирок мейли кафеде. Ал жерде бир жаман нерсе бар экен, ал үй эсен баарын жыйнап кете албайт, кафеде калат. А кафеде кызмат кылган тиги буларга бир борсогоноз тийгизбейт, бүт эле таштандык ырытат. Ал кесир. Ошон үчүн анын аргасынан ошо. Бирок башка учурда үйгө, мисалы үйдөн деле конок жасатабыз. Жок дегенде үйдөн алып кетпейлечи. Бергиле да. Устукан бергиле. Устуканды бериш керек. Өзгөчө улуу киши. Эгер улуулар, аксакалдар төрүндө орун алган кадыр барктуулар, үлгү болчулар, жол көрсөткөндөр баштабаса калгандары баягы. Улуу көч кайда барса, кичи көч ошонун жолун ээрчит деген жашоодогу мыйзам ченемди көрүштөр. А эреже салт эмне болуп атат? Мисалы биз бүгүн коноктосуу той берүү бул экономикалык жактан чыгым деп атабыз. Эмнеге көрө ушунча киши тамагын тойгузуп. Ар кандай тойлордо биз андан көрө жаштар тиги эс алууга барсын, анан дагы бирдеме болсун деп. Бир башка бир нерселерди ойлоп таап атпайбызбы? Анан өзүбүздү алдайбыз. Гумандуу болуп атабыз дейбиз да. Чындап эле бир четинен ошондой болуп атат. Бирок экинчи жагынан, мисалы ошо тойдо тартуу тигил бул болгондон кийин ошол сен ошол урмат сый сага көрсөтүп атабы, алдың, каадаңга жараша сый көрдүң. Андан кийин ошол эле нерсени кайра ошол өзүңдүн кешегиң менен бөлүшүп ошол жерде устукан бер да, башка бирөө. Өзгөчө канчалык устукан көп берилсе, ошол үй ээсине ошончолук кут, ырыскы мына ошондо уйуйт. А биз жут болуп кетип атпайбызбы? Кут болуп келип, жут кылып кетип атабыз. Тартип бузулуп атат, жашоо тартиби. Ошон үчүн устукан берүү бул салт, эреже болгон. Биз аны бузуп атабыз. Кийинки слайд. Суроо жокпу? Суроо болсо дароо бергиле. Ушу боюнча. Биринчиден жок болот, бирок алар албайт да. Албайт. Алган күндө да чакка барып туруп ыргыттырат. Ал кесир болот. Аны биз да түшүнүп атабыз, ал да түшүнөт. Анан кээде эми тойдо кээде ошо бирөөнү көрүп турбай балаң ала бер деп, ала бар же чакка бер деп ошентип деле койсо. Өзгөчө ошо жеңелерге апаларыбызга берип койсо, небереңе берип койчу, тиге берип койчу деп. Тойго келбей калды деп ырымдап бирөөгө берсең, бул жарайт. Тойдо азыр ушундай да, биз баарын чакыра албайбыз да кафеге. Тигинде мындан келесиң, отурасың, анан тигил келбей калыптыр, абышкасы жок, байбежеси келиптир. Эми улуу кишилер ошондой тең чамалдарга берсе болот. Же болбосо небереге же тиги жаш келинге же дагы бирөөгө деп арнап берсе болот. Анда алар алып кетет. Ошондой устукан берип атат да, ошону алып үйүнө алып кетүү бул уят эмес. Өзүңдүн кешигиңди алба, өзүңдүн кешигиңди сага тартуу болгондо устукан бер. А сага берилип атса, бирөөгө арнап, аны алып кете берсең, анда уят жок. Бирок эми эркек кишиге бербейт да, аял кишиге берет, тиги алып барып кетет. Суроо. Айырмасы жок. Үй ээси бата бербейт. Конокко келгендер коноктор берет. Жок, негизи эми дасторкондо отургандар өздөрү эле бата берет. Анан мындай чектебеш керек да. Маселе мындай да, үй ээси айтпайт, сен бер. Мисалы үй ээси конокту чакырып бата алайын деп чакырат да. Өзү мааниси карасаңар, ушунча эл келип туруп, анан бирөөсү бата берсе, үй ээсин да ичи толбой калат. Өзүңөр деле ойлосоңор, силер атайын бата берен, бата алганы чакырып атса, силер конок болуп барып атасыңар, бата берип коелу да, ашыкчу болбойт да. Ашыкчу болбойт. Анан аксакал сүйлөдү, болду, мен сүйлөбөйм деген болбойт. Чектөө жок негизи. Биз өзүбүз ошондой туура эмес түшүнүп калган үчүн ушинтип, мисалы батаны бирөө эле берет деп коебуз. Мындай расмий иш-чара болсо, убакыт ченелген болсо, мамлекеттик стилдин тили менен айтканда, протокол болсо маселе жок. Бирок эми мындай турмушта, тиричиликте, той аштай, андай болбойт да. Батада чек жок, кайра эле айтып атпайбы? Айырмасы жок. Жок, жанагы жыйынтыктоочу бата башка. Бирок батаны бере бергиле да, ага чейин.
Мисалы тосто чыгып ар бир айтып атпайбы, ошо бата да. Анан эң жыйынтыктуу иш чаранын жабылышындагы бата ал башка. Ал ачылышы, жабылышы. А негизи батаныга чек жок. Бата жүрөктөн чыгып атат, тиет деп айтабыз. Каргышчы, каргыш деле. Так ошондой. Так ошондой, бирок ал тыйындын экинчи бети. Эгер адам нааразы болсо, нааразычылык сезими жок болсо, жаман сөз айтса деле ал каргыш болуп эсептелет. Тийбейт да негизи. Келгиле, кийинки слайдта. Так, конокту узатуу да эми. Конокту узатууда билесиздер, бизде эми баягы буга чейинки жана ырымдарды да айттык, алымдарды сактайбыз. Баягы биринчи келген киши болобу, тили чыгылек бала болобу, келин боюнда бар келин же болбосо бала эмизген келин болсо ага тиешелүү жана тартуулар болот. Ар кандай. Анан узатканда кыргыздар баягы конок күтүүдөгү, анан узатуудагы дагы бир нерсени мисал катары айтып коеюнчу. Өзгөчө жанагы чоң иш чарага байланыштуу, тойго байланыштуу. Атайын тосуп конокту күтөт го. Мисалы айга келатса айдын башынан. Башка дубандан келатса ашуунун берки жагынан. Узатканда да баягы эми кыргыздар кандай сөздөр бар, иттен чыгарып коеюн, суу кечирип коелу деген нерсе. Бул дагы ошондой нерселер. Бул баягы конок күтүү салтында ошону узатуу дагы ошо күткөнү да узатуусу ошондой менен коштолот. Бул ошончолук мейманыңды сыйлагандык. Анан ал дагы ошонун өзүнө жолуна, каадасына жараша болот. Мейманың ким? Эми бир айылдагы кошунаң болсо иттен чыгарып кой. Кудаң те жактан келсе анда айылдан чыгар. Жол болсо узак жолго сапарга чыгып атса, узатып атканда анда суу кечир, жол болсо белге ашуу белди ашыр же дегендей да. Мурда ошондой болчу. Себеби бул өрөөн, бул дубан, ошол өзгөчө да мындай нерсе бар да, жанагы жолдо эгер кооптуу жол болсо, ошо кооптуу жерден чыгарып коюп узатуу бул өзүнчө. Бул да салт. Эреже катары. Андан ары анан болду. Кан жолго түштү, кете берет дегендей. Кыскасы, узатуунун дагы өзүнүн бир шарт эрежелери бар. Аны мындай. Негизинен билет эле болуш керек кыргыздар. Кийинкисин берсек. Слайд. Тергөө салты бар, билесиздерби? Бул жанагы укук коргоо органдарына тиешелүү тергөө иши эмес. Тергейт го, атын тергейт. Келиндер кайын журтун тергейт. Ошол мааниде да. Эмне үчүн бул салт? Тергебей койсо эмне болот? Оройбу? Ошо оройлугу эмне үчүн? Эмне үчүн орой болот? Тергебей койсо. Эмне үчүн тергеттирет? Ошо эмне үчүн? Атын айтса эмне болот? Мисалы, бир журтта агайынелер бири-биринин атын айтып туруп, баланча байке, баланча эже деп атабыз. Сый. Келин атын атап эже же ага десе сый болбой калат. Эмне үчүн? Ал деген келин да адам эмес дегендей айтып атасыздар. Кандай? Көлдө мен билгени 80-90го чыккан байбичелер деле тергей берет. Жан келмек турсун ал жака тамыр жайып, небере чөбөрө эле болуп калды. Айылдын кадыр барктуу байбичеси болгон күндө да кайын журтуна карата кайын сиңдилерине теңдей. Ай кыз депчи. Кызы деле 85те да. Ооба. Жок, белги үчүн эле. Ооба, сый урмат. Бирок эмне үчүн тергеттирет дегендечи, бир себеп болуш керек да. Туп-тура. Мына ага чейинки төрөлгөндөр бар, кайнилерин, кайын сиңдилери дагы. Келин болуп келгенден кийин төрөлгөндөрдүн атын атай берет. Себеби ошол журтка кошулдубу? Ошол журтта андан кийин ким төрөлсө, алар менен тең ата болот. Тегир болуп калды. Ага чейин алар менен тең ата боло албайт. Ошон үчүн аны тергеттирет. Маселе ошондо. Эң туура, мына ачкычы ушунда.
Gelin болып келгенден кейін бұл жұртқа таандык болдубу? Андан кейін ким төрөлдү? Алар менен кошо аралашып, баягы бир суу ичип, бир жерде жашап, бир журтта жашап, тең аталыкка жетет. Андан кейін атын атап, анан баланча балам, кызым деп айтат. Ага чейинки кичинекей кыз болсо да тергеттичү. Эми азыр кайнелер тергебейт. Бир жолу тамаша болсо да бир келин ырдап атат тойдо. Мен жакшы көргөн ырымды ырдайчы деп туруп анан. Кайнатасынын аты Өмүр экен да. Анан Өмүр дегендер барбы? Атам бар да деп ырдап баштап атат. Атам кетсе. Бирок сонун угулат экен да, мындай. Мааниси жагынан да анан бул эми баягы салттуу көрүнүш болуп атат да, ошол тергөө. Эми албетте бул тамаша, эми түшүнгөн кишиге, бирок ошондо деле ошол нерсе жатат. Мына карасаңар, бул деген келинди кордоо же болбосо аны пастатуу же мындай бир катардан чыгаруу эмес. Бул да өзүнчө бир мамиле да. Себеби келин бул журтка кошулгучакты, бүлө болгучакты. Ал башка жерде тарбия таалим алды, бияктын баягы сиз туруп айтасыз, аны менен чогуу бир суу ичип, бир мындай табакташ болбогондон кийин аны менен тең ата болбойт. Ал келин, ал сый жакын боло албайт. Андан кийинкилерди аралашып жүрүп, мындай сөзү да өтүм болот, ал башка маселе. Мына ушул нерселерди да так ажырата билген да. Анан ошол менен тергетип койгон. Суроо? Мына сага. Ушуну укмакмын да. Азыр жок тергөө. Жок, бизде жок. Чүйдө жок. Жашырбай эле койчу, мактабай эле койчу, бизде жок. Азыркы муунда жок. Тергебей калышты. Мисалы, бизден мурункулар ошентип тергөөнү дагы бир баса эмнесин унутуп калдым. Тергегенде дагы бизде келиндер тергеп атпайбы? Адамдын ошо кандай кылып тергеш керек? Ошо жөнүндө сөз айтачы. Адамдын кадырына жараша. Же болбосо кадырына дейин, мындай деп айтачы. Адамга баа берип, ошо кандай баа берсе, эмнесинен мындай артыкчылыгы болсо, көзгө көрүнө турган айырмачылыгы катары, ошого мындай маани берип туруп ошондой тергечү да. Мисалы, молдо бала деп коет. Илгеркилер ошентчү. Эмнеге молдо бала деп туңжусуң? Бул окумуштуу. Молдо деген түшүнүк, ошол сабаттуу деген сөз да. Ошондой сыяктуу тергечү экен да. Анан кийинкилер мындай тамашага аралашып, баягы адамдын беделин түшүргөн терген бул жаман, туура эмес. Кээде ошондой баягы айыл ичинде болот го, баланча деп туруп бири менен айтып күлүшүп, андай тергебеш керек. Бул тескерисинче бул шылдыңдоо. Тергегенде адамдын бир артыкчылыгын белгилеп тергесе, ошол жакшы болот. Бул келиндин кайын журт болгон сыйы ушундан билинет. Кандай терген. Анан келиндер ошо кайын журтун тергегенине жараша, өзү ат берип тергеп атат да. Ошого жараша келинге баа берет. Адамды кандай баалайт экен? Адамдын артыкчылыгын баалап таап алдыбы же жокпу деп ошого жараша анын кайын журтту тергегенине жараша келинге болгон мамиле түзүлөт. Эгер келин кайын журтун шылыңдап тергесе, анда келинге болгон мамиле деле андан артык болбойт. Маселе ошондо да. Кийинки слайд. Милиция кызматкерлеринен сурайлыбы? Билбейм. Тергөө деген. Орустарда жок го дейм. Же барбы? Тергейт. Бизде кыргызда көп нерсени тергейт. Жок, кличка башка да. Кличка деген кайманат да. Ал башка. Тергөөнүн этимологиясын билбейм, тилчилерден сурабайлыбы? Мен бир жакшы жагдайым бар да, мен тилчи эмесмин. Которулбайт. Жок, сөздүн этимологиясын эмнен түшүндүр? Кандай? Жок, тергөө этимологиясы. Балким тер деген сөз. Адамдын бир жакшылыгын терип ал дегенде. Тандап деген сөз. Демек тандап деген сөз. Мына көрдүңөр, тергөө дегенде адамдын жакшы сапатына байланыштуу артыкчылыгын белгилеп айтуу да. Анда мына сөз тилчилер
жардамыңар тийип атат, рахмат. Тергеп, талдап деген мааниде. Терип деген сөз да. Кийинки жүгүнү сал. Аял затына таандык. Кайра эле көлдүктөргө. Көлдө ушу салтты кармашат. Тергөөнү дагы жок, азыр тергөө эле аяктады жок, бирок жүгүнү бар. Ушу жүгүнүнү бекем кармашат. Анан нарындын кээ бир жерлеринде. Калган жерлерде мындай салт катары жаң келгенде келин жүгүнөт. Bir жума канча дегендей. Тойдун баягы илеби бүткөнчө. Андан кийин бүттү, токтойт, калган жерлерде. Ал эми көлдө өмүр бою жүгүрөт. Бирок өмүр бою эмес. Bir шарт бар. Кана көлдүктөр айтылачы. Кайсы куракка чейин эмес, кайсы мезгилге чейин жүгүнөт. Ооба. Туура. Өткөндө мамгатчы ушуну айтты го. Туура. Жана азыр эми бизде көп сырттан келген маданияттын таасири да көп болуп атат, башка элдин бир салттары да кирип атат. Жанагы азыркы катардагы үйлөнүү тойлорунда жар ырдалып, жаштарды алып кирип элдин алдында баарын жүгүнткөн кыргыздын салтында жок нерсе. Келин жүгүнөт. Биринчиден, үйлөнүү той. Ким берип атат тойду? Жок, ошол жигиттин ата энеси берет да. Мындайча айтканда, келинди алган тарап той берип атса, анан ошол жигит өзүнүн журтуна эмнеге жүгүнөт? Кайын журтуна барганда деле жүгүнбөйт. Тазим этет, бирок жүгүнбөйт. Жүгүнбөйт, эркек жүгүнбөйт. Кандай? Мүмкүн. Ошо айтып атпаймынбы, ошондо кайын журтка барганда бир ырымы катары тазим эттирет, жүгүндүрөт балким, бир ырым катары. Бирок негизи бул баягы такай туруктуу эмес да. Бир жолу ошо тазим этүү иретинде. Аны күйөө баланы жүгүнөт деп айтпайт, тазим эт дейт. Себеби баш алып атат, кулдук уруп атпайбы? Кулдук уруп атканда бүт ата журту менен кошо бир тазим этип атпайбы? Кулдук уруп, ийгит. Болду. Бир жолу шартын аткарат. А келин анан жүгүнөт. А келинки башка, ал баягы шарттуу түрдө жүгүнөт. Эми ал 1-3 ансын айта албайм, билбейм, чын. Негизи тазим эткенден эми анын 1 жолу 3 жолу аны мен так айта албайм, билбейм. Бирок негизи эми шарт катары, мисалы, кулдугубуз бар деп 3 жолу айтып атпайбызбы? 3 эми 3 айтасыңбы, 1 айтасыңбы, 7 айтасыңбы? Негизи көкүрөгүндө сый болсо эле болду го дейм. А тиги ишараты да. А вот келиндин жүгүнүүсү бул жерде бул салттуу түрдө мындай келиндер жүгүндүрүү. Биринчиден бул жерден баягы келинди баягы кул катары көрүү эмес. Жүгүнгөн сайын жүгүнгөндө эмне болот? Бата берет. Алкайт да. Алкоо алат, же болбосо бата алат деген сөз. Мына ошол канчалык көп жүгүнгөн сайын ошончолук адамдан алкоо бата алган сайын келиндин өзүнө гана жакшы. Демек ошол адамдын алкоосун, элдин алкоосун, кайын журттун алкоосун алуу бул эми өзү жакшы эле нерсе. Андан деле бели бөксөйүп кетпейт болсо керек. Жок, үн чыгарып деле учурашса болот. Мүмкүн. Бирок анда деле мындай чек жок го, үн чыгарып учурашкандан кыргыз андан уялбайт да тартынбайт болчу. Болгону ыйба иретинде гана болушу мүмкүн. Мүмкүн. Анан негизи ошо жүгүнгөндө дагы бул эми баягы келиндин ошол кайын журтка тазим эткенин эле белгиси, анан сөзсүз түрдө салтта жүгүнгөн келинге сөзсүз түрдө алып коюш керек. Туура, бир чети. Жүгүнгөндөрдүн баягы ийилчекте болот, анан силер айткандай бели бекем болот. Мүмкүндүр. Кийинки бата алуу. Бата алуу салт. Бата берүүнү түшүндүк, Эмне үчүн бата алуу салт? Мунун мааниси эмне?
Жок, тойго байланыштырбагыла. Негизи жашоодо күнүмдүк турмушта бата алуу бул салт. Батаны кайсы учурда берет? Адам разы болгондо гана бата болот. Демек, бата алуу деген адамды разы кыл деген сөз. Адамды разы кыл деген сөз, демек адамга жардамыңды бер, колдооңду көрсөт, кызматыңды өтө дегендей, шылып элге жакшылыгыңды арна, эмгегиңди арна, кызматыңды арнасаң, ошондо сага разы болот, анан разылык иретинде бата берет. Демек, бата алуу салт талап катары бизге айтылганы бул жана кыргыздын негизги жашоо маңызы эр жигиттен эми эр десе элечи жалаң эркектерге тандык деп эсептеп эле негизи эр жигиттен четинде жоо бетинде эр энеден төрөлөт эл үчүн өлөт деген сөз баары бизде жашоонун маңызы эл менен өзүбүздү бир бүтүн катары эсептейбиз. Демек, жашоонун маңызы сен элге кызмат кылышың керек, эл үчүн жашайсың, элдин жакшылыгы үчүн, турмушун өсүшү үчүн, жалпы эле да элге арнайсың деген сөз. Маңызы ошондо. Демек, бата алуу аркылуу гана сен ошол милдетиңди так аткара аласың. Элге жакшылыгыңды арноо, элге эмгегиңди арна, элге кызматыңды өтө, бардык нерсеңди элге жумуша арна деген сөз. Мына ошондо гана бата аласың. А бата алуу салт эреже катары киргизилген, демек ушул аркылуу элге байлап коюп атат. Маңызы ошол элге кызмат кылуу. Кийинки жер суу таюу. Жер суу таюу дегенди уктуңар беле? Түлөө. Жер суу таюу биз түлөө деп калдык, бирок бул салт да. Сөзсүз түрдө жылына жаз айында мына ушул мезгилде жер суу таюу түлөөсүн өткөрөт кыргыздар. Бул салт, бул эреже. Бул эмне деген салт? Бул эреженин маңызы эмнеде? Кыштан аман эсен чыкты, табиятта баягы жандануу болду, көктөм чыкты. Мына эми биринчиден түлөө деп атпайбызбы? Түлөө деген да түшүнүктүү, баягы өткөн темада да айтканбыз, азыр эми кайталоо иретинде болсун. Тилек деген сөздөн келген. Көпчүлүктүн тилек айтуусу тилөө дегенден анан түлөө болгон. Ошо түлөө деген сөздү, демек көпчүлүк, айыл, бүтүн журт бир жылда бир жолу чогулуп алып туруп, жер суу таюу дегенде жерге, сууга, жаратылышка, табиятка деген сөз. Таюу деген сөз, табынуу, сыйынуу эмес. Дин түшүнүгүндө жерге, отко, сууга сыйынып атат деп анан бизди бутпарас кылып атышпайбы? Андай мааниде эмес. Кыргыздын жер суу таюусу деген ошол жерди да сууну баарын жараткан. Кудай жараткан деп коелучу. Анан ошого разы болуп, биринчиден Кудайга, тагдырга, мезгилге, учурга, ушуга жеткениңе, ушул жерде жашап, ушул жерден азык алганыңа, ушул сууну ичкениңе, ушул жери сени жашатып, сени тоюндурганыңа разы болуш керек да. Бир жылда бир жолу разы болуп, жерге, сууга, жер суу таюу деген сөз ошо үйдө эмес, короодо эмес, табиятка чыгып, табияттын койнунда ошондой бир түлөө өткөрүп, кан чыгарып, жаратылышка, Кудайга ыраазычылыгыңды билдирип, анан жаратылыштан да алып атасың да ошонун баарын. Сууңду, азыгыңды баары жаратылышта. Ошого разы болуп туруп, бирок Кудайга арнайсың да ошо. Мына ошол түлөө. Бул салт, бул эреже. Себеби өзгөчө көчмөндөр. Жаратылыш менен болгон байланышты эч качан үзбөгүлө. Бүт баарын жаратылыштан алып атабыз, ошон үчүн жаратылышка разы болуш керек. Анан ошону жер суу таюу деген салт. Бүгүн деле кээ бир аймактарда бул бар, салттуу түрдө жылына бир жолу өткөрүлөт. Кээ бир жерде жок. Унутулуп калган. Бирок жандандырса болот. Мисалы, эгерде кайсы бир шаардыктар, кайсы бир өзүбүздүн ата конушубуз бар да, айылыбыз бар да. Эгер айылыңарда бул нерсе жок болсо, демилге көтөрүп, уялбай эле биринчи жалпы айылга жетпесеңер да өзүңөр бир баягы жолдоштор, жоролоштор бир баштап койгулачы. Жөн демилге көтөрүп, бир жасап койгула. Андан биз кандай десем, жарды деле болуп кетпейбиз. Бир эми жандык алып, кан чыгарып, табиятка чыгып, жер суу таюп, ушундай түлөө өткөрүп, биринчиден ыраазычылык айтуу, экинчиден анан тилек кылуу. Ушул жылыбыз, ушул жылыбыз түшүмдүү болсун, жер силкинбесин, суу ташкындабасын, жер титиребесин деген жакшы тилектерди айтып, ошондой түлөө өткөрүшчү да.
Тилөөнүн бир шарты тилек айтардан мурун биринчи ыраазычылык бериш керек. Адам бир нерсени тилеп сурагандан мурун биринчи ыраазычылыгыңды билдир. Байланыштын бул физика мыйзамы боюнча бир нерсени алардан мурун бер да. Кыргыз макалдары бар го. Чыгашта чыкмайын, киреше кирбейт деген сөз. Алып жашаганча берип жаша деген. Жана көп нерселер бар. Мына ошон үчүн биринчи ыраазычылыгыңды бер деген сөзчү түз маанилүү эмес. Ыраазычылык айтуу деген бул сен бир нерсеңди арнап, сезимиңди берип атасың да. Ыраазымын деп. Ошондон кийин анан сурасаң, ошондо кыргыздын түшүнүгү ушундай болот. Анан ошол тилек кабыл болот деген сөз. Демек, жер суу табиғи бул табиятка, жаратылышка баардык ырыс-кырын баарын башаты жаратылыш, ошон үчүн жалпы жонунан. Ошо жашаган жериңердин табиятынын өзгөчөлүгү эмне болсо, эгин алып атабызбы, эмне алып атабыз, бар, мал бар ошонун ичинде. Кийинки. Жер сууну ыйык тутуу бул салт, бул чоң салт. Муну салт деген темада ушунду мисал кылып келтирген. Жөнөкөй эле айталы. Бүгүн биз ушуну салт экенин да түшүнбөй калдык. Жерди сууну ыйык тутуу, ыйык деген сөздү укканда эле бизде мындай бир түшүнбөстүк болушу мүмкүн да. Бул мындай диний түшүнүктөгү ыйык тутуу, тутунуу же болбосо сыйынуу деген мааниде эмес. Негизи эле ыйык деп коебуз го, бизге эмне? Ак ыйык, сүт ыйык деп коебуз, эне, ата эне ыйык дегендей, мекен ыйык деген мааниде да. Мындай динге тийишпеген түшүнүк да, жөнөкөй эле түшүнүк, кыргыздын түшүнүгү. Жерди сууну ыйык тутуу деген сөз сууну кордогоо, баягы суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот деген мааниде. Жер деле ошол. Бизде макал бар, билесиңерби? Кандай? Ал башка, ал тыюулардан да. Мен мисалы жанагы жерди ыйык тутуу салтында бир макал бар. Ооба. Конгон журтуна караганда көчкөн журтум таза болсун. Ушул макал, ушул салтты чечмелейт да. Кыргыздар эреже катары, мындай бир салтты карманышканда, көчүп конуп жашаганбыз да. Жылдын 4 мезгилине жараша 4 журт которобуз. Бирок айланып эле келе беребиз. Тоолуу көчмөндөрдүн тала көчмөндөрүнөн айырмасы ушунда. Тоолуу көчмөндөр жыл мезгилине жараша журтту бир эле белгилүү аймакта эле журт которуп жүрүп кайра кайтып келе беребиз. Мисалы, кышында кыштоодобуз. Кыштак деген сөз ошондон чыккан. Ал көбүн эсе тоонун этегинде, күн өспөттө, ыктоо, шамалдан, тигинден, мындан, ыктоо жерде, ыңгайлуу жерде. Жаз келди, жаздоо барабыз. Жаздообуз каякта? Тоонун күнгөй бетинде, өтө бийик эмес, төш деп коелу, же күнгөй бетинде. Эмне үчүн күнгөй? Себеби күнгөйгө күндүн нурунун баягы бурчу ага түз тиет, же болбосо 90 градус. Жерге кыйгаш тийсе жазында жогору чыгып элек да күн. Жазда бир аз өйдөлөйт. Кышында күндүн жүрүшү ылдыйлайт. Жазында ортолойт. Жайында тик турат. Ошол ортологон кезде анын бурчу түз жерге кыйгаш тиет, 45 градус. Геометрияны айталы. Тоонун күнгөй бетине ал 90 градус болуп тиет. Ошон үчүн күнөс бетке көчөт кыргыздар жаздоо. Ал жерде кар биринчи эрийт, ал жерде көк чөп биринчи чыгат, ыңгайлуу. Ошон үчүн ошол жака көчкөн. Жай келгенде кайга көчөбүз? Жайлоого, сөз өзү. Ал мүмкүн болушунча бийик, салкын жерде. Суунун башы, оттуу, суулуу жерге барабыз. Ошол жерге барып, ал жерге жайлайбыз дагы. Анан күзүндө кайка түшөбүз? Күздө каякта? Тоонун тескей бетинде. Жок, күздөгө чыгабыз. Күздө тоонун тескей бетинде. Себеби жылы бою ал жакка күндүн нуру кыйгаш тиет. Жазында деле тийбейт, күзүндө дагы тийбейт, жайында кыйгаш тийип, ал жерде нымдуулук сакталат, чөп көк бойдон сакталат, күзүндө ошол жака ыңгайлуу келебиз. Күнгөй бет сапсары болуп күйүп кетет, билесиңер. Ошон үчүн күздө тескейде болот. Кайра кыш жакындап келгенде кайра көчүп келип, күнөс бетке тоонун ар жак бетине кыштоого түшөбүз. Ошентип бир эле журтту кайталап айланып жүрө беребиз. Тала көчмөндөр кандай жашайт? Мен баягыда айтсам, казак туугандарыбыз чычалап атат, бизде деле тоо бар. Маселе казакта тоо бар жокту эмес. Маселе казактар тала көчмөнү катары негизинен тала көчмөндөр өкүлдөрү да, монголдор, казактар. Талаада жашаганда жаздоо, күздөө, кыштоо деген түшүнүк мындай мезгилге жараша байланбайт. Журт которушат. Убакытка жараша жазында тиги журтка барып
конолу дейт, бирок аны жаздоо деп аталбайт. Мындай маңызына келгендечи. Болгон убакытка жараша жазында жакта журттадык дегендей. Алар ошол журтту которуунун бир эле себеби бар. Эгерде ал жердин оту түгөнсө эле которот. А бирок ал тоо эмес да, ал күнгөй тескей эмес. Жөн эле шарт ыңгайына караша. Анан ал так жыл мезгилинде да жараша болбойт. Мисалы, жай бүттүбү, кой, күз келе жатат. Көчөрү жок. Балким жайында 2-3 жолу журт которот. А балким кышка чейин бир журтта тура берет. Өзгөчөлүк ошондо, талаанын өзгөчөлүгү ошондо. Кыргыздыкы башка. Анан талаа шартында жыл айланып кайра ордуна келүү деген талап жок. Талаа кенен. Казактардын кайсак деп аталышында бир себеби ошол да. Эми айтса чычалашат, жаман көрбөсүн. Тууган элбиз, ооба, боордош элбиз, кошуна элбиз. Эми этнологиясы ошол, кайсак же качак деп коет ошол. Бир жерде турбайт, көчүп конуп жүрө берет. Алыстап кетет деген сөз да. А кыргыздар тоолуу көчмөнбүз, ал андай шарт жок. Айланып кайра эле бир журтка айланып келе беребиз. Ошондо аркаңдан таштанды таштабай журтуңду тазалап кет. Жерди ыйык тут деген салт, эреже болгон. Эч качан кыргыз артынан таштанды таштаган эмес. Журтту ыйык тутуу деген, жерди ыйык тутуу деген сөз ошондон калган. Сууну деле ошол. Аккан сууга кыргыз жуунбайт, кол жуубайт, бетин жуубайт. Багы түкүрбө какырба деген аны айтпай эле кой. Деги эле колун салып жуубайт экен да кыргыз. Анан кыргыздар жуунган эмес дебегиле. Мен улуу кишилердин кол бетин жууганын көрдүм аккан суунун боюнда. Бирок кантип сыртка алып туруп агын суунун өзүнө эмес, кочтоп алса, же идишке алат, такыр шарт болбосо, кочтоп алып туруп, мындай 1-2 кадам аттап колу бетин жуйт дагы, саркынды суу аккан сууга түшпөйт. Аккан суу булганбаш керек. Сууну ыйык тутуу деген сөз. Себеби суу таза агып атабы, таза бойдон кеч керек. Эгер сен сууну булгасаң, суунун этегинде дагы журт жашаса, аяка сен ооруну алып келесиң деген сөз да. Булгаба деген сөз. Мына бул эреже салт болгон. Бүгүн биз атпай калдык, билесиңерби? Бишкектин төрүндө 2 суу бар. Барып жүрөсүңөрбү? Аламедин менен алар жака. Жангей. Биринчиден суу бүт таштанды. Экинчиден суунун жээгиндеги жердин баары таштанды. Бир таза жер жок. Азыр эми суу эмес, азыр тоого көчтүк кыргыздар. Бай дем алыш күндөрү биягынан Аламединден чыгып жагы алар жака түшкөн жол бар, билесиңерби? Тиги Кызыл Белди ашып, Урусай, Чуңгурчактан жүрүп отуруп ар жак Кашка сууга түшөт. Өткөндө атайын аралап келдик. Таза жер жок. Аякада жетти кыргыздар. Бүт булгап атабыз. Жерди да булгап атабыз, жайытты да булгап атабыз, сууну да булгап атабыз. Эң негизгиси кыргызда жөнөкөй сөз бар, салт бузулса, эл бузулат деген сөз бар. Салт бузулуп атат, эл бузулат. Эл бузулуп атабы азыр? Кантип? Кыргыз болбадыкпы? Жанагы жер суу боюнча эле бир эле маселе айтайынчы. Биз дем алыш күндөрү эле барып жерди булгап кетип калып атабыз да, калган күндөрү ал жерде мал оттойт. Ошол таштандылардын баарын ошол жактагы чарбалар бар да, мал деген мал да. Ал ошол салафанын деле жейт, баклажкасын деле жейт, темирин деле жейт, катар менен жейт. Анан ичиге өбөлөт барыш. Анан аны өлөлөктө кыргыздар эмне кылат? Адалдайт. Соёп. Анан ал этти каяка беребиз? Базарга алып чыгабыз. Базардан биз сатып алабыз, шаардыктар. Мал бакпайбыз да биз. Биз даяр сатып алабыз. Сатып алабыз, анан бир жерибиз ооруйт. Киндигин өлөйбүз анан. Санэпидем. Базар ком жаман, текшерген эмес. Тигил жаман, бул жаман, баары жаман. Аягында президент жаман да кыскасы. Өзүң булгаганың менен ишиң жок, бирок күнөөнү башка бирөөгө артабыз да. Салт бузулса эл бузулат деген ошол. Жада калса жоопкерчилик маселесин да түшүнбөй атпайбыз. Бузулду деген ошол да. Ирет, тартип бузулду. Бири-бирибиз менен мамилебиз бузулду. Баарынын башатында өзүбүз. Күнөө өзүбүздө. Сууга деле ошол. Жерди тазалайбыз деп, эринебиз да сууга таштап салабыз. Мына аркамдан таптаза деп бир баштык алып туруп аккан сууга таштайбыз. Ал суу барып туруп ушул 2 райондун сугат жер, сугат жерлерине барат. Ал жерде өсүмдүктөр, мөмө жемиштер өсөт. Ал жерден өсүп чыккан тиги малина клубникасынан баштап помидор бадараңына чейин баары биз базарга түшөт, аны баары биз чопулдатып жейбиз, анан ичибиз өтөт.
Анан кайра баягы тема, баягы жаман, тиги базарком жаман, санэпидем иштебейт, анан сактоо шартын түзбөйт. Кыскасы себептер көп. Күнөөлүүлөр көп да. Ооба. Салтты бузуп аткан ким? Ошол салтты бузган үчүн анан өзүбүз бузулуп атабыз. Эми түшүнүктүү, кийинки. Журт таюу деген бар. Журт таюу деген билесиңерби? Бул эми азыркы жашоодо бул көрүнүш жок. Бир кинону эле мисалга келтирейинчи. Боз салкын кинонун көрдүңөрбү беле? Баарыбыз эле көрдүк болуш керек. Жана жаңы келин келгенден кийин анан бир көчүп барышат го. Ошондо байбиче келип туруп төрт тарапка жүгүнүп атат. Эсиңерде? Ошол журт таюу. Эмненин белгиси бул? Жок, маселе атат эмес. Негизи эле кайсыл журтка барбасын кыргыз. Биринчи өмүрүндө биринчи жолу барса да, бирок ошол жерде конуш кылып жайласа, алдын ала ошол жерге таюу, сый урмат көрсөтүү. Төрт тарапка жүгүнүп таазим этүү, ошол табиятка сый мамилеңди арнап, табияттан уруксат суроо деген мааниде да, мындай мамиле куруу деген сөз. Ушакка келдим, ушак буйруду, ушул жер мени кабыл ал, мен сага ыраазымын деген. Биринчиден Кудайга, тагдырга, баарына, ошол эле учурда табиятка да, жаратылышка да ыраазычылык. Себеби ушул тазалык, ушул көркөм, ушул жайлоо, журт адам ошол сый мамилени көрсөтөт. Анан ошентип кыргыздар сый мамиле көрсөтсө эле, жерге сыйынып атат дейт да кыргыз. Баягы динчилер. Динчилер дебейинчи, баягы дин жолунда жүргөндөр деп коеюнчу, анда жаман атап атат дебесин. Дин жаман эмес. Эгерде аң сезим чектелип калса, мына ошол жаман да. Айтып атпайбы? Жок, биз туура түшүнүп жеткиришибиз керек, түшүндүрүшүбүз керек да. Кыргыздар отко, ташка, сууга сыйынган эмес. Жер суу таюу, табынуу деген маселе ал башка. Сый көрсөтүү, урмат көрсөтүү, табият менен жандуу мындай бир мамиле куруу деген бар. Табиятты сезүү, тилин түшүнүү, тилинде сүйлөшүү деп коелучу, мындайча кайман айткандай. Ошого мындай адамга кандай сый урмат көрсөтсөң, ошондой эле да. Мисалы, тарых булактарында, жазма булактарында мындай Геродоттукунда болуш керек, мындай сүрөттөмөлөр бар да, сактарды айтып атат. Булар адамга кандай мамиле кылса, курт кумурска да ошондой мамиле кылат. Демек, баарын жандуу туткан, баарына бирдей мамиле кылган. Теңир деген сөздүн өзүндө баарына тең деген сөз жараткан Кудай эге дейбизби, ал үчүн адамбы, чөппү, жаныбарбы, эме айырмасы бар, бирок биринен бирин артык көрбөйт. Кудай баарын жаратты. Болгондо ар бирөөнүн орду бар. Адамдын артыкчылыгы акыл эсинде, эрктүүлүгүндө, артыкчылыгы. Бирок кыргыздар ошонун баарын түшүнүп туруп, өзүн дагы мал дебейинчи, жаныбарлардан, жаратылыштан, табияттан өйдө сезген эмес өзүн. Табияттын бир бөлүгү катары эсептеген эмес. Ошон үчүн ошол табият менен мындай таттуу мамиле дейбизби, же болбосо жуурулушуп жашаганбы, эр шаркак болгонбу дейбизби, айкалышып жашаган, кыскасы табияттын мыйзамын тутуп, түшүнүп, билип, анан ошону бузбай, ошого шайкеш жашаган. Анан ошол өзүнүн адамдын коомунун жашоо эрежелери табияттын эрежелери менен шайкеш келтирген. Мисалы, адам бири-бирин сыйлап атабы, теңдик маселесине камсыздап атабы, улуу кичүүсүнө урматтап атабы, жана жолулуу деп сыйлап атабы, ушул эле сыяктуу жаратылышка да ошондой мамиле кылган. Журтук котордуңбу? Журтка таазим эт. Ыраазычылык билдир. Алып атасың. Тазалап кет дегендей нерселер. Кийинкиси. Убакыт болуп калдыбы? Эки маселе калды. Берчи кийинкиси болсо. Эмнеси бар экен? Сакал кой. Дагы эмнеси бар экен? Чач бер, мына. Ушуну бүтүрөлүшү менен да. Эмнесинен баштайбыз? Муруттан коелу. Эркектерге таандык, Ар нерсенин өзүнүн бир жолу, тартиби бар эле. Бүгүн биз мурут койгонду да билбей калдык. Мурутту баягы өзүнүн журтунда орду бар, кадыр баркы бар, элге алынган, кызмат өткөн, эмгек өткөн, бир даражага жеткенден кийин мурут өстүрүп, эр мурут деп аташып. Бүгүн бизде туш келди эле. Анан сакал коюу.
салт боюнча эми билесиздер да, муну айтууда эмне? Сакал деген бул кандай десем? Бул жөн эле карылыктын белгиси эмес. Атасы тирүү туруп баласы сакал койбойт деген сөздүн өзүндө көп нерсе жатат. Сакал деген мына атасы тирүү болсо баласы сакал койбойт деген сөз бул ата. Ата деген бул үй бүлөнүн башчысы. Бир үйдүн башчысы деген үйгө жоопкерчиликти алган, ошол эмне маселе болбосун ошого жооп бере турган ошол үйдүн өкүлү катары. Эл деген жалпы тутумда ата деген бир үй бүлөнүн жоопкерчилигин мойнуна алган башчы деген сөз да. Баласы мен кыйын болбосун, бирок атасы турганда жоопкерчилик атасында. Анан атасы көзөтүп кеткенден кийин бир туугандарынын ичинде атасынын ордун ким басып, ошол үй бүлөсүнө чоң үй бүлөсү болуп калды уже. Кийин ар кимиси балалуу чакалуу болгондон ошол чоң үй бүлөнүн башчылык милдети кимге ыйгарылса, мына ошол сакал коет. Сакал деген ошол башчылыктын белгиси. Ак сакал деген сөз дагы ошол ак жолдо, ак, акыйкат, туура, калыс деген мааниде сакалдуусу, демек улуусу, жоопкерчиликти алган киши ким деген сөз. Түптүз белобородо эмес деген мааниде. Анан биз бүгүн жөн эле кары кишини ак сакал деп атпайбызбы? Ал башка маселе. Анан сакал коюу деген мисалы кээде аны айтпайбыз, жаштар сакал койбойт. Жок, коюлчу илгери деле. Кайсы убакта? Эгерде атасы эрте өтүп кетсе, жаш болсо, үйдүн жүгүн көтөрүп атса, бир үй бүлөнүн камкордугун алып атса, чоң үй бүлөнүн дагы. Керек болсо, бир журттун башчысы болуп атса, жаш болсо дагы сакал коет. Сакал болсо ошол. Жана 40 эмес 30ка чыкпай туруп сакал койгондор ошондон. Бир журттун же бир үй бүлөнүн жүгүн алган ошонун башчысы деген сөз. Өзүнүн орду бар деген сөз. Мына ошондо сакал коюлат. Ошондой мааниде да, жаш болсо да. А негизинен сакал ошол мындай катардагы эгерде көрүнүштү алсак, үй бүлө башчысы ким болсо ошол сакал. Атасы тирүү баласы сакал койбойт деген сөз ошол. Атаң тирүү болгондо сен жолуң менен бол деген сөз да. Биз ошол иретти тартипти бузабыз. Бүгүн аталарыбыз көсө, балдарыбыз аксакал. Же сакалдуу деп коелучу. Баягы Калыгул айткандай, аңтар теңтер болду да, баш аяк болуп аяк баш болуп калды да. Чач өрү. Чач өрү аял затына тиешелүү. Өткөндө да айтканбыз, эми жаман көрбөй эле, бирок өткөндө бирөө бир пост жазыптыр. Жакшы нерсе турбайбы деп. Демек, сабак таасир эткен экен. Чач өрү аял затына таандык нерсе. Бул баягы адамдын санаасы. Санаа десе жаман деп түшүнбөгүлө. Санаа деген негизи адамдын түйшүгү, же болбосо ой санаа деп коет го. Ой санаа деген жаман мааниде эмес, сар санаа жаман. Санаа, ой санаа деген нерсе ал жакшы эле да. Тилек санаа деп атпайбызбы? Ошондой адамдын санаасы ал жерде ошол жашоо болгон көз карашы, бардык нерсеси да, тилеги, мүдөөсү, үмүтү бүт баары ошо башында. Чачтын өрүлүшү ошонун баарын иретке келтириши. Жөн эле логикалык негизде эртең менен монтип турабызбы, чачыбыз кыйшайып, бул эмненин белгиси? Өзүн ирете элек, өзү мындай тартипке кел элек азыр, мындай бир нукка түшө элек деген сөз. Эми ойгонду, эми козголду деген сөз. Өзүнө кел элек деген сөз. Эки жакты карап анан башта чач башыңды таранып, анан бир өзүңө келчи деп коебузбу? Мындай тартипке, иретке кел деген сөз да. Анан кыргызда ошо аял заты деген эми өзү тыкан болсо, үйдүн эпчиси болуп атса, эпчи деген сөздүн мааниси укмушта эбин билген, эбин табуу деген сөз. Эркек киши таап келип үйгө бир нерсенин баарын үйүп келет. Ошон үчүн үй дейбиз да. Чолуп келет. Анын маселеси алып келбей. Андан ары аны иреттөө, анын берекесин арттыруу, эптештирүү бул аял заттын колунан. Ошон үчүн эпчи дейт. Эпчиси тың болсо анда кутту кармайт деп. Ошон үчүн үйдүн куту аял эмес, үйдүн куту аялда деп айтабыз да. Аял өзү кут болбойт. Үйдүн кутун кармаган аял болсо, мына мыкты аял. Анан ошол киши ошол үйдө катын баарында иреттегенге да жетиш керек. Анан өзүнүн чачын иреттесе кайда? Деген эле мындай мен жөнөкөй эле десем, эми аял заты туура түшүнгүлө. Азыр заман башка, мен түшүнүп атам, биз азыр прическа тигиндей мындай дейбиз, анан жана чачын жайбагыла деген маселе келип атат да. Чачын өрчү. Бирок өрүмдөрүндө дагы чоң философия. Баягы эме майда шүйдөсүнөн айтпай эле коеюн, суп-суптунан айтайын. Секелек кыздар, бешкөкүл. Анан 40 өрүм. 40 өрүм. 40 улуу кыргыздын өкүлү. Кыз деген барар жери күйөө, же болбосо кыз элчи деп коебуз, кыз душман деп коебуз. Душман жакшы мааниде да, кетет деген сөз. Жаман көрбөй эле.
40 өрüm чач жанагы 40 жылкылуу болдум деген сөз да ошондон, 40 чачылуу деген ошондон, элдин өкүлү деген сөз. Демек 40 өрüm болсо турмуш кура элек кыз. Турмушка чыкканга да яр деген белги. Анан 40 өрümү деген 40 уруу кыргыз элинин кызы бул. Бул бир үйдүн, бир атанын кызы эмес, бул кыргыздын кызы деген. Баягы тегиңди сактайм десең уул тарбиялап, элиңди сактайм десе кыз тарбияла деп атпайбы? Демек элдин өкүлүн тарбиялап. 40 жылкылуу болдум деп сүйүнгөндөр улуттун алдында чоң милдет жүк артылды. Кызга, калыңга, мага эмес, кыргыз элине, 40 урууга 40 жылкы калыңга келип атат деген сөз. Ошондой чоң милдетти артына атам деген сүйүнүч. Кыздуу болгондор улутка кызматка түштүңөр деген сөз. Жеребегиле кыздар. Кедеби, кыз эле кыз келер, качан эркек берет дейсиң. Эгер тагдыр кыз буйрса, демек милдет бар. Бул дагы башка тема. Анан ошол 40 өрüm, андан кийин эмне болот? Кыз турмушка кеткенде 2 өрüm жуп болду. 2 баш кошушту. 2 жар. 2 жарты бир бүтүн деп. Анан ошол 2 өрüm. Анан келип туруп, анан бир белгилүү даражага деңгээлге жеткенде анан 1 өрüm өтөт. Демек чач өрүүнүн да өзүнүн бир эрежеси, салт ошол. Бирок өрүү бул иретке келтирүү. Иретке келтирүү. Бардык нерсени өзүнүн жана эбин табуу дегендей. Чачын өрө албагандай оокатына кандай экенин ошондон эле билип койчу экен да. Эми кыскартып ушинтип айтайын, жаман көрбөңүздөр. Кыскасы, салт бул элдин, улуттун өзүнүн түп тамырынан башатынан улут болуп, эл болуп калыптангандан бери тутунуп карманып келаткан негизги жашоо эрежелери. Биринчи орунда салт турат. Салтка жараша каада жүрөт. Каада деген турмуштун агымы, бардар турмушпу, согушпу, жагдай, учур, кырдаалга карата каада ар кандай өзгөрүлөт. Анан адамдын жеке өзүнүн аброй, кадыр баркына каада ар кандай болуп турат, туруксуз. Кийинки нерсе үрп адат, ал салттан кийин турат. Үрп адаттар өзүнчө, адаттар дагы өзүнчө бөлүнүп кетет. Жаман, жакшы адат деп. Андан кийин ырымдар кетет. Салтты аткарганга шарт болбой калса, шарттуу белгилердин негизинде ошо тууралап кетүү ырымдар кетет. Анан аны толуктай турган салт негизги эрежени аныктаса, кээ бир учурда салт эмнени жасаш керек десе, кээ бир учурда эмнени жасабаш керек деген. Ал тыюулар. Ал ошол салтты бекемдейт. Ошол 4 түшүнүк бир тутумду түзөт дагы, жалпысынан бул жашоо эрежелери деп койсок болот. Мына кыргыздын азыркы түшүнүк менен айтканда, жашоону тартипке келтирүү, биз азыр жалаң мыйзам менен жашап атабызбы? Укук, мыйзам деген нерсе менен. Кыргыздын азыркы жашоонун замандын талабы болгонго чейин деле жашоону иретке тартипке салуунун өзүнүн бир эрежелери болгон, анын баары ушул. Баары салт, үрп адат, ырым, тыюу деп баары ошо менен топтолгон. Ошону менен иретке келтирилген. Жашообуз иреттүү болсун, тартиптүү болсун, салттуу жашоодо бололу. Бар болуңуздар.